долбоору Демирге Кыргызстан министрлер кабинети, баяндамачы Кыргызстан экология жана техникалык көзөмөл министрлиги. Экинчи маселебиз 2023 жылдын 20 ноябрында Токио шаарында кол коюлган Кыргызстан министрлер кабинети менен Япония өкмөтүнүн ортосундагы ирригациялык каналдарды күтүү жөнүндө техника менен жабдууну жакшыртуу долбоору боюнча алмашуу ноталарын жана 2023 11 декабрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргызстан министрлер кабинети менен Япония эл аралык кызматташтык агенттиги ортосундагы ирригация каналдарды күтүү үчүн техника менен жабдууну жакшыртуу долбоору боюнча гранттык макулдоо ратификациялоо жөнүндө Кыргызстан мыйзам долбоору бул биринчи окууда. Демиргечи Кыргызстан министрлер кабинети баяндамачы Кыргызстан суу ресурстары жана айыл чарба кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги. Урматтуу депутаттар, күн тартиби боюнча сунуштар барбы? Да, Жадин Байзович. Ассаламу алейкум, урматтуу депутаттар, Амангап Батырбекович, чакырылгандар. Ушул экинчи маселени биринчи карап берсек. Ошол сураныш атат. Ошо дагы сунуштар барбы, урматтуу депутаттар? Бир сунуш бар экен, Жадин Байзовичтен ошо экинчи маселени биринчи карап берүү боюнча. Анда күн тартибин добушка коем, добуш берип койсоңуздар. Макул, каршы жок. Анда урматтуу депутаттар, урматтуу Демиргечи, Мурасалиев сизби? Саламатсызбы, Амангап Батырбекович, урматтуу депутаттар. Сиздин астыңыздарга келген мыйзам, бул мыйзам долбоордун максаты Кыргыз Республикасынын аймагындагы ирригациялык каналдарды күтүү үчүн техника менен жабдууну жакшыртуу долбоорун ишке ашырууну камсыз кылуу. Ал эми милдети болсо Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Япония өкмөтүнүн ортосундагы алмашуу ноталарын ратификациялоо. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Япониянын эл аралык кызматташтык агенттигинин JICA ортосундагы ирригациялык каналдарды күтүү үчүн техника менен жабдууну жакшыртуу долбоорунун алкагындагы иш-чараларды каржылоого багытталган гранттык макулдашууну ратификациялоо болуп саналат. Кыргыз Республикасынын президентинин Садыр Нуржиевич Жапаровдун Японияга расмий визитинин жүрүшүндө 2023 жыл 20 ноябрында Токио шаарында ирригациялык каналдарды кармоо үчүн техника менен жабдууну жакшыртуу долбоору боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Япониянын өкмөтүнүн ортосундагы алмашуу ноталарына, ошондой эле 2023 жылдын 11 декабрында Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Япониянын эл аралык кызматташтык агенттигинин ортосунда ирригациялык каналдарды күтүү үчүн техника менен жабдууну жакшыртуу долбоору боюнча гранттык макулдашууга кол коюлган. Япониянын тышкы иштер министри кол койгон алмашуу нотасына ылайык 2023 жылдын 20 ноябрында Япония өкмөтү Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине биз алуучу болуп эсептелебиз. Ирригациялык каналдарын күтүү үчүн техника менен жабдууну жакшыртуу долбоорун ишке ашырууга көмөк көрсөтүү үчүн 1 миллиард 87 миллион Япон иенине чейин грант берүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Экинчи жана үчүнчү пункттарына ылайык грант алуучу менен Япониянын эл аралык кызматташтык агенттиги JICA ортосундагы түзүлгөн гранттык келишимдин алкагында берилет. Грант берүүнүн шарттары, ошондой эле аны пайдалануунун жол-жоболору гранттык макулдашуу менен жөнгө салынат. Гранттык макулдашуунун шарттарына ылайык JICA алуучуга ирригациялык каналдарды кармоо үчүн техника менен жабдууну жакшыртуу долбоорун ишке ашырууга көмөк көрсөтүү максатында 1 миллиард 87 миллион Япон иен өлчөмүндө грант берет. Гранттык макулдашуу күчүнө кирген күндөн тартып 2026 жылдын 31 октябрына чейин берилет. Долбоорду ишке ашыруу үчүн алуучунун атынан аткаруучу агенттик катары Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстары кызматы аныкталган. Кыргыз Республикасынын жогоруда көрсөтүлгөн макулдашууну түзүү зарылчылыгы төмөндөгүдөй жагдайлардан улам келип чыккан. Суу ресурстар кызматынын негизги милдеттеринин бири фермерлер жана дыйкандарды сугат суу менен өз убагында камсыз кылуу үчүн сугат тармагындагы суу өткөрүү жөндөмдүүлүгүн канааттандырылык абалда күтүү болуп саналат. 90 жылдардан башынан бери жаңы техниканын жаңы гараждык жабдуулары сатып алууга борбордон каржылоо жетишсиз болуп келген. Мунун кесепетинен азыркы кездеги жер казуучу техника жараксыз абалга келип, техника паркынын эскириши 80% түзөт. Бул долбоорду ишке ашыруу суу ресурстар кызматынын курулуш техникасы менен жабдылышын жогорулатууга мүмкүндүк берет. Гранттык каражаттар 44 дана жер казуучу жана башка техникалар сатып алууга багытталат. Техниканы сатып алуу боюнча тендердик процедуралар Япония өлкөсүндө өтөт.
Учур менен пайдаланып чоң ыраазычылык билдиребиз. Талайбек Айтмаматович өзү демилгенде көтөрүп, ошол бизге жардам берип иш жүрүп атат. Негизи сатып алынчу экскаватордон бүгүнкү күндө 26, фронтальный погрузчик 1, самосвалдан 7, трал тигач менен 8, жана мобилдик мастерская 2. Жалпысы ушундай 44 жабдуу менен камсыздалат. Ошол учур менен пайдаланып сиздерди колдоп бериңиздерди суранабыз. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо 3 окуудан өткөрүп берсеңиздер суранат элек да. Кыскача маалымат ушундай. Рахмат. Урматтуу депутаттар, барбы суроолор? Бар менде. Да, болот. Бул техникаларды кайсы жерлерге бересиңер, кимге бересиңер? Бул 7 областтарга эле берилет. Бул аз болгону. 7 областына Базар Коргон районунабы? Жок, бул областтарга эле берилет. Баарына текше бересиңер? Ооба. Рахмат. Да, Султанбаевич. Бұл доллар мен қанша болот екен ен? 7 миллион Доллар. В иенах 1 миллиард 87 миллион. А қандай техникасы уже дайын эле? Азыр биз сунуштап аткан бул 26 экскаватор, азыр айтып кеткендей, фронтальный погрузчик 1, самосвалдан 7, трал тигач 8, жана мобильный мастерскаядан 2. Анан кийин жанагы консультационный услугалар деген кандай алар? Консультация бул толугу менен Япония муну каржылайт, өздөрү аныктайт. Консультант көбүнчөсү ошол Япониядан кызмат кылат, ошол жактан бардык тиешелүү жумуштарды ошол жактан аткарат. Кандай консультация берет? Бул ошол керек болсо, ошол бардык чертеж болсо, долбоорго ылайыкталган, мисалы ошол баарын иликтеп мындай даярдык кылып берет да. Кайсы жайгашкан жерлери, өздөрүнүн ошол пункттары бар, чиймелери, ошол кайсы жерге ошол азыркы суроого жооп берген, кайсы жерге жайгашканын, гараждар камсыздалганын, ушундай консультационный жумуштар. То есть конкретно техника боюнча консультация береби? Кайсы жерге кандай техника керек экенин? Анан эми алар ошол 7 миллиондун ичиндеби ошол услугалары? Ичинде. Да. Ичинде. Ошол суммасы айтылып атыр да? Суммасы Услугасынын суммасы канча экен? азыр так 31 миллион иен экен, 206 бүтүн 535 миң примерно доллар курска карата. То есть 206 миң доллар. 206 миң доллар. Канча консультант болот экен? Бир эле консультант. А бизге вообще ошол керекпи? Ошондой консультант. Ну, бул жерде булар деген ошол эрежеге тиешелүү өздөрүнүн жумуштарын алып барыш керек экен да. Ошол мисалы азыркы айтып аткан мощность техники, кайсы жерге ошол жайгашат, өзүнүн ошол жумуштары бар да. Бул жанагындай иш кагаздарын бүтүргөн консультант керек экен да. Бул эреже боюнча ошол алардын да талабы ошондой экен, ошол талаптарды консультант ошол мындайча айтканда ошол бардык жумуш иш кагаздарын бүтүргөн киши. Ал консультант конкретно бир эмен торговый организациянын же производительдин эмелеби сотрудниктери экен? Кандай экен алар? Ну, бизге аныкталганы бар, бул Киохита Кабаяси деген киши экен. Өздөрүнүн бул эме кылат экен да, мындай талаптары бар экен, ошонун негизинде тандайт экен да. Ал жерде мындай да, ал жерлерде ар бир производительде кейретсу деп алар мындай конгломерат да алар. Анан ар бир өзү кейретсүнүн өзүнүн торговый эмеси бар. Сагашоши деп коет алар. Ошолордун представительдери бекен? Анын техника ар түрдүү компаниядан келеби же бир эле компаниядан ба? Муну жардам берсе, суу ресурс тасыматы. Булар Да. Рахмат, Амакан. Батырбек, урматтуу депутаттар, бул азыр айтып аткан техника, мен сизге маалымат катары айтып кетейин. Азыр Баткенге транспорт министрлигине 5 миллион 300 миллион доллардык экскаваторлар. Алар Камацу деп айтышкан. Быйыл жылдын башында тендер өтөт. Азыркы булардагы тендер өткөрүп, ошол жерде Япония мамлекетинде эме ал жана Камацу деген бул жанагы экскаватор чыгарган чоң компания да. Ошоңо деп айтышканда мен сураганда, анан башка мамлекеттин Кытай эмеден чыгып калбайт, жок, биздин тендерге катышканда биздин шартыбыз, что техника японча болуш керек деп айткан да.
Кудай буюрса ошо японский компаниядан бир тендерде билинет да, качактан эме болот. Анын мындан тышкары дагы азыр Чүй областынын больницаларга жана эндоскопия узлерде турган 7 миллион 300 миллионго дагы тендер өтүп атат да. Бул да ошол сыяктуу 100% гранттык жардам, бул 2026 жылга чейин аша турган долбоор. Мен түшүндүм. Ошол техникаларды бизге кандай техника керек экенин кимдер определейт? Ушу консультант айтабы же биздикилер айтабы? Бизге моундай техника же барган эле алып атасыңарбы? Ай, Кудайга шүгүр, бекер деп эле. Станислав Абдырович, биз дагы сунуштап атабыз, объемдор боюнча, күчтөрү боюнча. Консультант дагы түздөн-түз биз менен макулдашуу менен иш алып барат да. Ошол тендерный документацияларды, тендердин өткөрүлүшүн жана тендерден утуп алган компаниялар менен чогуу иш алып барган, ошол жумуштарды консультант алып барат. Силер кайсы техниканы сурап атасыңар? Вот вы же должны немного мозгами шевелить и говорить, бизге могу керек, бул керек деп айтышыңар керек да. Вы же не просто берген эле алып иштете беребиз деп. Могу керек деп кайсы техниканы запрос кылып атасыңар? Су ресурстары. Да, давай айтма. Амакан Матурбекович, булардын эми үчүн 2-3 жылда созулуп кетип атат. Булар биринчиден миссиясы келет бул жака. Келип туруп, министерство келгенден кийин булар 7 областка барып, ошо Япониянын представители менен булар менен барып туруп ошо астынан көрөт, кайсы канал, кандай техника керек, бүт баарын чогуу билип туруп, кайра кетет. Кайра келип туруп, булар ошон үчүн Япония мамлекети 1 жыл, 1,5 ичинде ошону изилдеп чыгат. Изилдеп чыгып, мына азыр жана онкология больницага, анан жанагы маммографтарды алып келгенге. Мына келип таанышып кетти, азыр башка группа келет. Онкология больницага келип, кандай оборудование келип, аны жазып, анын размерлерин, кайсы жерге туруш керек, кандай техника болуш керек, толугу менен келип кетишет да. Бул деле ошондой болгон. Мен 2023 жылы июньда болгон бу на согласование. Азыр ратификацияга келип атат. Алар толугу менен келип, эми азыр булар тендерге өткөнгө дагы келип кетет. Буну эртең эле алып келип бергет бу техниканы. Булар японецтер 1 жылдын ичинде карап чыгат. Азыр мына жанагы ирригация боюнча кайсы каналдар, кандай техника, кандай жана кубаттуулугу болуш керек, тракторлар бүт баарын карайт да. Анан жана МЧСК да бир 9 миллион тегерегинде да каралып атат. Мына Чүй областында каналдар тазалаган боюнча. Анан сиз айтып аткан суроого кант билет эме болганда булар 1 жылдын ичинде изилдеп чыгат да. Рахмат. Кыскасы, азыр ратификация болсо, анан кийин консультант келип туруп бүт баарын изилдеп чыгып, иликтеп, анан кийин ошону силер менен мындай консультация кылып, анан ошол кайсы техника керек экенин, кайсы производство ошондо чечилет. Так точно. Ошондой болобу? Ошондой. Ошондо качан ишке ашат ошол барды? Келишим боюнча 26-31 октябрь аягында. Ошого чейин. Ошого чейин бүтүш керек, Чейин. 2 жыл. То есть ага чейин жана консультация жүрүп, иликтөөлөр болот. Ошондойбу? Туура. Рахмат. Да, рахмат. Кийинки суроо үчүн Айшер Дашбаевич. Рахмат, Аман Каматурбек, саламатсыздар, урматтуу кесиптештер жана бүгүнкү отурумдун катышуучулары. Марат Сайдинович, буну көрдүк, уктук баяндамаңыздачы. Сиз кыска нуска айтып бердиңиз. Ирригациялык каналдарды күтүү үчүн техника менен жабдуу жакшыртуу боюнча гранттык Япония менен макулдашуу дедиңиз да. 7 миллиондун айланасында экен, грант экен, баары колдойбуз, бирок биз тактап коюшубуз керек да. Сиз азыр бул долбоор, мыйзам долбоор эмес, бул ратификация алып келдиңиз, мыйзам долбоор. Туурабы? Туура. Сиз азыр 3 окуудан окуп карап бергиле, бир карап бергиле деп атасызбы? Да, Айшер Дашбаевич, бул международный отделга биз бир окуудан эле азыр ушул макулдашуу концепциясын колдоп беребиз. Анткени ал боюнча регламент боюнча өзүнүн жоболору бар да. Да, Бул жерде Марат Сайдинович биринчи суроодо могу жерден сиз алып келген жанагы гранттык макулдашуудун жанагысында мен кабин дейбизби, аткаруу бийлигинин кортундуларын көрбөй атам да. Бул жерде аппарат жогорку кеңештин эле бир эле кортундусу турат. Кортундулар барбы? Өзү ратификация алып келген жоозу сөзү ушундай да. Грант болобу, кредит болобу, эмнеси менен келсе мамлекет жанагы аткаруу бийлигинин кортундусу болуш керек да. Кортундусун көрбөй атам. Корунтулар бар, бирок без замечаний предложений келген.
бияка камсыздалбаганын айта албайм. Аппараттан сурап койсок болобу, Аманкан Батырбекович? Да, аппарат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бизге Ашылышбаевич кайсы кагаз келип түшкөн, төрагадан келип түшкөн ушул кагаздын баары бу жерде сиздерде турат. Ушул кагаз эле. Анткени бул жерде бир эле корутунду болуп калган корутундулар жок болуп атат да, Аманкан Батырбекович. Андан сырткары кийинки суроо. Могу жерде сиздин жанагы долбоордо гранттык макулдашуудучу ирригациялык каналдарды күтүү үчүн техника менен жабдууну жакшыртуу деп атасыздар да. А ичиндеги долбоордун ичин карай турган болсок, суу ресурстары кызматынын объектилерин тейлөө жана башкаруу үчүн зарыл болгон техниканы сатып алуу деп келип атат. Экөө башка болуп калат. Мында кемчиликтер бар болсо оңдойлу. Мен азыр карашым керек болуп калды анда. Ошон үчүн Аманкан Батырбекович, мен ошон үчүн могу корутундуну сурадым. Биринчиден силерденчи, экинчиден могу жердеги жанагы лингвистикалык экспертизаны котормо редакциялоо жана лингвистикалык кызмат бөлүм башчысы бар да. Ушундай эле жана аткаруу бийлегенде кабинде бар. Ошолордон өтүш керек эле. Эмне үчүн дегенде аты менен заты туура келбей калып атат силердин алып келген гранттык макулдашыңар. Туура дейсизби буга? Болбосо могу биринчи долбоордун биринчи тиркемесин карап көрүңүз, ошол жерде жазылып турат. Мисалы күтүү деген башка, тейлөө деген башка. Экөө эки башка түшүнүк болот. Техника менен жакшыртууну эле көрүп атам, Ашылышбаевич. Мына мен сизге окуп берип атам. Долбоордун максаты, милдети Кыргыз Республика Айыл чапан министрine карашуу деп тургандан кийин суу ресурстары кызматынын объектилерин тейлөө жана башкаруу үчүн зарыл болгон техниканы сатып алуу жолу менен. Бул эми максат болуп атат да. Ошо максаты менен милдеттер да. Милдеттери бир болуш керек да. Милдет максат толугу менен дагы башка мындай жалпылап, анын ичинде милдеттер дагы өзүнчө болушу мүмкүн да. Эми бул жерде ушуларды карап мындай жана алып койсоңор болмок да. Эмне үчүн дегенде үстүңүздө кийип турган костюмдун өзүнчө бар, пиджактын өзүнчө жанагысы бар. Ушулардан карап жана кылыш керек. Андан кийинкисин дагы бир жолу айтып койсоңуз, сиздер кайсы критерий менен бөлөсүз деп атасыздар бул техниканы? Бул жерден туура эле суроо болду да. Негизи ирригациянын каналдардын жанагы айдоо жери айнттар менен анын ичиндеги ошол ирригация системасын болуп аткан, бирок жалпысынан эми калыстык менен 7 областка бул дагы жана мисалы техниканын ирригациянын узундугу менен кайсы областка канчалык деңгээли боло турган болсо ошону менен бөлүштүрүлөт. Жалпысынан калыстык менен 7 областка бөлүнөт. Эми бул жерде Марат Садинович, биз мисалы могу калыстык дегенден кичине бир аз алысыраак болушубуз керек да. Биз ошол эле 7 областты Чүй, Нарын, Жалал Абад, Баткен, Талас, Сөкөл, Ош областары деп чанагыл атасыздар да. Кээ бир бизде областтар бул мал чарбачылыгы менен алек. Кээ бир областтар биздикилер дыйканчылык менен. Эмне үчүн дегенде мына сиздер жакында Нарын областына суу чарбачылыгын ушул кызматтын объектилерин тейлөө үчүн бир нече техниканы бөлүп бердиңиздер да. Аны маалымат булактарынан бердиңиздер. Ошол эле интернет булактарына карасаңыздар, терс таасирин берип атат да. Айтып атат, мына дейт, түштүк региондо Араван, Ноокат райондорунда бир айга жакынлашып калды, жазгы тала жумуштары башталганына. Ошол эле Ош, Жалал Абад областтары дыйканчылык менен алек, Нарын областтары биздики мал менен алек эле. Дагы бир ортосунда 2 ай бар эле ушул техниканы ошо түштүк регионго берип, муктаждыктарды жаап турсак болбойт беле, 2 ай бекер эле ошол техника турат деген да сөздөр болуп атат да. Бул эми долбоорлор, 3 долбоор ушул 3 райондо таандык болчу да. Бул Исламик банк болуш керек эле, Исламик банк аркылуу жүрүп аткан 3 долбоордун негизинде да, бул жерде дагы ошол ирригация системасын оңдоо, ошон үчүн ошол долбоордун негизинде. Эми бардык жерге эле муктаждык бар техниканы, анын ичинде бардык региондорго эле берилип келип атат. Анын ичинде ошол жайкан техникалар дагы ошол ирригациянын каналдардын узундугу менен жанагындай БСР тазалоо мындай жумуштун көлөмүнүн негизинде бөлүнөт. Биринчи ошол жанагы жердин аянтын карасаңыздар. Канча айдоо аянты бар.
Ошонун ичинен жана сиздерден 539 миң бонитети 20%-тан төмөн жерлер бар, алар бар, айдоочу жерлери бар. Ушундай жерлерди каналдардын узундугун, кыскасын, чоң кичинесин эске алуу менен андан кийин ушул техникаларды бөлүштүрсөңүздөр, аны туура болот эле деген ойдомун да. А так буну колдойбуз. Могу ичиндеги шакеш келбеген жерлерин профилдик кабинет жанагы комитетке барганга чейин оңдоп түзөп алгыла. Рахмат. Рахмат. Бар мı daha sorular? Murat Sadinoviç, Talabek Etminoviç, janagı ki özün aytıp koydun 26 ekskavatör depçi. Anan 7 yük taşıcı maşinaya. Ооба. Anan bir frontalni paguruşu da otağız. Туура. Men negizden hem Kırgızistan'da 40 rayon var da. Uşunu bir 40 rayonga birden ele şu ekskavatörün barını şu bölüp ösek yaxşı olup otile da. Hazır hem 26 yetişikliği daha çıkıp kalsın mümkün de o da. Oyunlar qanday болмойчу? Далай айтыңыз. Мына Назбасыга урматтуу депутаттар, негизи мен жана дагы айтып кеттим. Булар жанагы азыр ратификациядан өтүп калса, ошо Япония тараптан атайын миссия келет текшерген ар бир райондун жана муктаждыгына жараша. Областарга булар эми азыр жаңы жылдын башында жана айтып кеттим, больницага келип, ар бир больницанын бүгүнкү күндө кандай шартта, кандай мүмкүнчүлүгү бар, канчалык керек бул маселе. Жанагы ар бир райондорго бериш үчүн мына азыр айыл чарба министрлиги бөлүштүрөт бул боюнчачы. Анан жана айтып кетти, бирок техника чын эле Япониядан чыккан техника болуш керек. Булар тендер өткөрүп эме болушат да. Анан азыр мен дагы айттым, азыр ар бир 7 областка дегенде Айша Ташбаш айтып кетпеди, ар бир областтын өзүнүн шарттарына жараша депчи. Андан сиз мына Сок райондо, мына Аламидин райондордо жана каналдарды тазалаган эмелер боюнча 26 деп атат, башка техникасы болсо ошону керектүү нерселерге бөлүштүрөт да булар. Рахмат. Ya başka linyamen de bu teknikanı araştırıp atıyorsun. Yani bu emin negizinen grant bolgondan geçti biz barız kolda opereli. Bu жақсы nerse. Kim böyle jana özün aytılsın Japonski teknika depçi. Bu moçeyin Kıtay'da kınalıp masaleler bolmadı öyle. Bu Japonski biz kolda opereli kerettim. Öyle şol Atay jardan bereli de şu makuldaşu menen prezident özü uçup bargandan keyin bu kol koyulup kelgen da. Kolda opereli. Prosta maga jana şu bir teknikanı bir kişine gövürü yok bol bir 40 rayonga çekkende olsa degenle oyum. Her bir rayonga. Eme biz agrardı memleket bolgondan keyin her bir rayonda aydo jerleri var. Her bir yerde kanallar var. Bizde bunday anday yok bari ki. Yok nese degençi. Oşun için yetişti olsa degenle oyda. Кошумчалап кетем окуйлар. Негизи областта жанагындай централизован болгондо азыр Алиша Ташбаевич айткандай, балким бир районго көбүрөөк жумуш бир жылы боло турган болсо, ошол жерге мындай ошол техниканы барып иштеткенге мүмкүнчүлүк болот го деп ойлойбуз да. Албетте эске алабыз, эми баардык районуна жетпей калышы мүмкүн, бирок областта боло турган болсо, кайсы райондо көбүрөөк жумуш боло турган болсо, ошол жерге барып иштеген деген ойда. Анда бул техниканы областтарга, обл воткосторго берип берекенбиз да, туурабы? Туура. Ошолор жана мобилдүү болуп, жерди керектүү нерселерге ар бир районго чыгып калат да. Туура. Бирок биз андан тышкарда биз жергиликтүү бийлик менен жолугушканда айтып атабыз, ар бир районго бирден экскаватор, анан экиден жана грузовой машиналар алып беребиз деген сөздөрдү берип атпайбы. Ал жанагы Алмаз Эмребаевич жок экен, ал башка маселе менен да каралып атат. Бирок бул анда бул мобилдүү техника ар бир областка бөлүнүп берилет да. Ошондой туурабы? Анда туура экен анда. Урматтуу депутаттар, ратификацияны колдоп берүү боюнча анда сурамды добушка коеюн, туурабы? Башка сунуштар жокпу? Анда ратификацияны колдоп берүү үчүн биринчи окуудан добуш коеюн, добуш берип койсоңуздар. Макул, каршы жок. Рахмат, Мурасович. Да, Рахмат, Алмаз Матурович, урматтуу депутаттар, колдоо бергениңизге чоң рахмат. Мына азыр быйыл жанагы эки чоң долбоор бар, жана техникалар деп айтпадыңызбы? Ошону күтө туралык, бул Япониялык техникалар келет деп атат, азыр тендерлер өтүп атат, Кудай буйрса жылдын айына чейин келип калат да. Чоң рахмат силерге. Рахмат, Албайтович. Сиз дагы аракет кылып атасыз, жана медициналык оборудованияны мына быйыл жүгүрүп атпайбы, жүгүрүп атасыз. Ошо да келип калса аябай жакшы болуп калат да. Рахмат. Bir ekskavatordan verip posta bizge. Birinci mesele men rahmat. Birden
Urmattуу deputattар, anda birinci maselesi ötküzülürdü. Atmosferalык абаны коргоо жөнүндө кырсыкасы мыйзамды өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө кырсыкасы мыйзамынын долбоору, урматтуу депутаттар, биринчи маселе боюнча чыгарылгандарды окуп кетейин. Райымкулова Асел Кадыржанова, кырсыкасы Атый суу экология техникалык көзөмөл министринин орун басары, Султангазиев Бекжан Аламбетович экология техникалык көзөмөл кызматынын директорунун орун басары, Алипова Бегайым Болонбековна Кыргыз Гидромет табигый чөйрөнү булганышын байкоо жүргүзүү башкармалыгынын башчысы, Шахматова Нара Кыдыковна Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун илимий кызматкери. Анда сөз сизде, урматтуу Асел Кадыржановна. Саламатсыңарбы, урматтуу Аманкан Батырбекович, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга атмосфералык абаны коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору сунушталат. Бул мыйзам долбоору 21-жылдын 19 мартындагы номер 77 Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын экологиялык коопсуздугун жана климаттык туруктуулугун камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыгын аткаруу максатында жана Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинен 23-жылдын 15 февралындагы 56-р эралык рейтингтерде Кыргыз Республикасынын абалын жакшыртуу жөнүндө тескемесин ишке ашыруу максатында иштелип чыкты. Киргизилген өзгөртүүлөр мыйзамдын негизги түшүнүктөрдүн аныктамалары бөлүгүнө тактап айтканда биринчи беренеге абанын сапатынын индекси терминдин аныктамасы киргизилүүдө, ошондой эле 3-чү беренеге атмосфералык абаны коргоо боюнча абанын сапатынын индекси белгиленет жана коомчулукту маалымдоо жүргүзүлөт деген иш чара менен толукталып жатат. Мындан тышкары 5-чи беренеге атмосфералык абадагы булгоочу заттардын концентрациясы жана алар менен байланыштуу ден соолук үчүн тобокелдиктер абанын сапатынын индексин белгилейт деген атмосфералык абаны сапатына коюлчу ченемдер менен толуктоо сунушталат. Аба сапатынын индекси абанын булганышынын деңгээлин жана анын адамдын ден соолугуна тийгизген таасирин баалоо үчүн колдонулган сандык шкала, ал бир жана бир нече булгоочу заттардын негизинде эсептелинет. Эмне үчүн керек аба сапатынын индекси? Биринчиден, коомчулукту маалымдоого. Аба сапатынын индекси учурдагы абанын сапаты жана анын ден соолукка тийгизген таасири жөнүндө, ошондой эле сезимтал топторго тийгизген таасирин эске алуу менен жарандарга атмосфералык абанын абалы жөнүндө оңой жолун камсыз кылат. Калкка өз аймагындагы абанын сапаты жөнүндө маалыматты реалдуу убакытта берет. Маалымат күнүнө саат сайын жаңыланып турат. Адамдар бул маалыматты сырттагы иш аракеттерине, мисалы физикалык активдүүлүк, үй ичиндеги желдетүү жана башка үчүн колдонулат. Экинчиси бул ден соолукту коргоо. Аба сапатынын индекси абанын булганышынын жогорку деңгээлинен келип чыккан ден соолукка мүмкүн болуучу коркунучтар жөнүндө адамдарды эскертет. Бул адамдардын ден соолугуна тез таасирин азайтуу үчүн сактык чараларын көрүүгө жардам берет. Мисалы, үйдө калуу же бет кап кийүү. Шаардык инфраструктураны пландаштыруу. Ошондой эле бул шаардык жана саламаттык сактоо, экология жана жергиликтүү бийлик органдары үчүн абанын сапатын жакшыртуу боюнча чараларды пландаштырууда жана ишке ашырууда пайдалуу. Ал эң чоң көйгөйлөрү бар аймактарды аныктоого жана абанын булганышын азайтуу боюнча күч аракеттерди жумшоого мүмкүндүк берет. Ошондой эле эл аралык салыштыруу. Абанын сапатынын индекси ошондой эле абанын сапатын ар түрдүү өлкөлөр менен аймактардын ортосундагы салыштыруу үчүн колдонулат. Бул булгануу тенденцияларын жана аны азайтуу боюнча чаралардын натыйжалуулугун аныктоого жардам берет. Ошондой эле эл аралык талаптарга ылайыкташтырууга мүмкүндүк берет. Ошентип, абанын сапатынын индекси, абанын булганышынын деңгээлин баалоо жана мониторинг жүргүзүү жана калктын саламаттыгын камсыз кылуу үчүн маанилүү инструмент болуп саналат.
Азыркы учурда айлана чөйрөнүн булгануу деңгээлине, анын ичинде атмосфералык абага мониторинг жүргүзүүчү мамлекеттик орган бул Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Кыргыз Гидромет болуп саналат. Азыркы күнү республикада стандарттык индекс жана атмосферанын булгануу индекси колдонулат. Ал ошол шаарда же стационардык байкоо жүргүзүү посту жайгашкан аймакта абанын булгануу деңгээлин орточо суткалык, айлык жана жылдык көрсөткүчтөрдү аныктайт. Башкача айтканда, колдонулган индекстер эколог адистерге жана башка тийишелүү адистерге гана пайдалуу болуп, жалпы калкка маалымдоо инструменти катары колдонула албайт. Анткени алар адамдардын сезимтал топторун эске албайт жана көрсөткүчтөрдүн реалдуу убакытта актуалдуулугун чагылдырбайт. Өзүңөргө белгилүү болгондой, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын шаарларында абанын сапатын баалоо iqr.com сайтынан алынган көрсөткүчтөр боюнча жүргүзүлөт. Бул сандык көрсөткүчтөр АКШ, Индия жана башка өлкөлөр үчүн ыңгайлаштырылган жана Кыргыз Республикасынын улуттук нормаларды жана өзгөчөлүктөрдү эске албайт. Абанын сапатына ар кандай сандык баа берилгендигинен улам, Кыргыз Республикасы дайыма антирейтингдин лидерлеринде турат. Абанын сапатынын индексин аныктамасын кабыл алгандан кийин улуттук көрсөткүчтөрдүн негизинде индексти киргизүүнүн механизмдери иштелип чыгат жана тиешелүү ченемдик укуктук актылар, программалар, тиркемелер, ведомстволук аралык маалымат системасы, министрлик жана саламаттыкты сактоо, ошондой эле Кыргыз Гидромет менен биргеликте иштелип чыгуусу пландалууда. Ушул мыйзамдын долбоору сиздердин карооңуздарга сунушталат. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор. Дасулта Балашевич. Эмеде жанагы айтып кетпедиңизби, биздин американский стандартты колдонобуз деп. Мен абанын сапатын эме кылганда. Ошонун бизге эмнеси шайкеш эмес, эмнеси туура келбейт биздин Кыргызстанга? Азыркы күнү ал эмекенде биздин жана географиялык турган жерибиз, андан кийин өзүбүздүн нормаларыбыз шайкеш келбейт экенде. Мисалы, метеорология эмеси барго, международный метеорологический центр. Вот алардын да показательдер менен да дал келбейт да биздики. Ошон үчүн биз азыр ошо Кыргыз Гидромет, Минздрав, биз ошо өзүбүзгө Кыргызстанга ылайыкташтырылган өзүбүздүн нормаларыбызды, өзүбүздүн жанагы азыр бир 50 датчиктей турат Кыргызстан боюнчачы. Алардын мындай нормаларын түзүшүбүз керек да, каякта датчиктер туруш керек, ошол станциялар каякта туруш керек, нормалары кандай болуш керек, кайсыл заттарды камтыш керек да, булгоочу заттарды. Ошонун баарын өзүбүзгө ылайыкташтырып иштеп Мен ойлоп атам, эме Американын жанагы стандарттары талабы күчтүүрөөкпү биздикке караганда. Ошого биздин рейтингибиз алардыкы күчтүүрөөк. Күчтүүрөөк. Эмне биз күчтүүдү колдонбой, биз өзүбүздүкүн киргизип, ал күчтүү талап жарабайт. Бизге деген Эми азыр ошо боюнча түтүн болсо деле эчтеке эмес, боло берет Кыргызга деген стандарт киргизилген жатасыңар же кандай? Жок, анын баары изилдөөлөрдүн негизинде болот. Азыркы күнү Кыргыз Гидромет жана Минздрав тарабынан деле ушул иштер алынып барылып атат. Биз өзүбүздүн талаптарыбызга ылайык келтирбесек, ошо рейтингдерге биздин талаптар кандай? Биз НАСАны уктойбойбуз бизге. Бизге НАСАнын кереги жок. Бизге качество кереги жок. Азыр ошо азыркы ошо биздин көрсөткүчтөр, алар момундай болуп атат да, бүгүнкү күндүкүн көрсөтпөй, алар бир күн кеч көрсөтүп атат да. Ал деген ошол көрсөткүчтөр элдерге мындай эме болуп атат да, азыркы күнү керектүү маалымат жок болуп атат. Ошон үчүн бизге дагы ушундай маалымат керек да. Бул баягы жанагы эмедей болуп атат да, биздин
Конституциябызда 42-нче береде де эме деп жазылган да. Жанагы элдин минималдык кирешеси минималдык жашоо деңгээлден ылдый болбош керек деген бар да. Анан ал 23-чү жылдан баштап ишке кириш керек эле. Бүгүнкү күндө осы минималдык кирешебиз 2,5 миң эле сом да. Жанагы минималдык жашоо деңгээли 7,5 миң сом да. Биз жетпей атабыз да. Анан ошого бизге тууру болбойт экен бул конституциябыз. Конституцияга сотко берип, конституционный сотко берип. Ошол жерден чечим чыгарып болбадыбы? Биздин мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша эле кылабыз буну депчи. Анда конституциянын талабын аткарбаш керек экен да, аны алып салыш керек да вообще эле. Ошого окшоп атат дейм да. Күчтүү талаптан баш тартып, өзүбүзгө жеңилдетип атабыз да. Ошого окшошуп кетип атпайбы? Мына абанын тазалыгыга давайте. Саламатсыздарбы. Вига Ималипова, Кыргызгидромет. Сиз туура айтып атасыз. Биз Кыргызгидромет жана 50 датчикти Азиатский банк развития менен чогуу алганда пилоттук режимде Американын өзүнүн индекс качества воздухасын колдонуп келебиз. Учурга чейин азыркы учурда дагы сиздер көрүп жаткан жана антирейтинг Air Visual деген мобилдик тиркемелерде американский индексти көрүп атырсыздар. Ал эми ар бир мамлекет, өнүккөн мамлекеттер бардыгынын өзүнүн национальный индекси бар. Ал национальный индекс эмнеден келип чыгат? Мисалы үчүн Американыкы ВОЗ, Всемирная организация здравоохраненияныкына туура келбей, алардыкы дагы жогору. Сиз азыр айтып кетип атпайсызбы? ВОЗдуку мисалы үчүн PM 2,5 катуу бөлүкчөлөрүнө бир жылдык норматив 5 микрограмм болсо, Американыкы болсо 22. Апрелден баштап алар 3-4 жылдан бери иштеп келип 9 микрограммга түшүргөн тат. Ал эми биздики болсо өзүбүздүкү дагы бар, постановление менен бекиген атайын гигиеналык нормативдер бар. Кыргызстанда PM 2,5 кармалышы орточо жылдыгы 25тен ашпаш керек. Ал гигиеналык нормативдерге биз дал келтирип, анан ушул өзүбүздүн национальный индекс качества воздуха разработка кылып чыгабыз. Мен ошону түшүнгүм келет да, ушул индексти киргизсек, жаңы индексти киргизсек, бул талабыбыз абанын сапатына күчөтөбү, ал талапты же наоборот эме кылабы? Азайтабы талапты? Күчөтөбүз талаптарды. Анан ошол Анткени ар бир өлкөнүн өзүнүн жанагы мен айтып кеткендей загрязняющие веществолар бар да, ошолордун өзлөрүнө ылайык келтирип ошо показательдерди алат да, а биздин өзүбүздүн шаарыбызда же өлкөбүздө өзүбүздүн показательдер бар да, ошолорду алабыз да, ошондон да айырма болуп атат да. Биз өзүбүз көп стандарттарыбызды чисто жанагы документти тууралап эле коебуз да. Эмени шарттарды туура келтирбей эле документти тууралап коебуз. Жанагы эмени конституциянын беренесин аткарбаш үчүн колдон келишишe дегенди киргизип алдык. Анан да ошол нерселер көп да. Анан азыр жөн эле түшүнүп киргизип атасыңар да, индекс деген. Жаңы индекс деген. Ага чейин мындай түшүнүк жок беле биздин стандартта. Жок, бизде андай жок экен. Советский индекстер алар жарабайбы? Ал жерде алар ошо мен айтып кеткендей ал ат эле башка, просто индекс десе тиги жерде мааниси бир эле да. Мааниси бир эле, бирок индексти киргизсек эмне өзгөрөт дейм да, бир эмесин формулировкасын башка кылсак эле эмнеси өзгөрөт? Биздин советский индекстер эмнеге жарабайт алар? Алар деген ошо мен айтып кеткендей, алар бүгүнкү күндүкүн көрсөтө албайт да. Гидромет. Кыргызгидромет, Бига Ималипова. Туура айтып кетип атасыз. Бизде Кыргызгидромет учурга чейин 3 индекс менен иштейбиз. НП, С, ИЗА деген стандарттык индекс, наибольшая повторяемость жана индекс загрязнения атмосферы. Ошонун индекс загрязнения атмосферы деген бар, хронически долгое загрязнение воздуха. Ошону көрсөтөт. Ал эми наибольшая повторяемость жана С деген бул кыска мөөнөттү көрсөтөт. Бирок бул индекс качества воздуха деген
бул реалдык режимде көрсөтүп атат. Ал эми биздикилер болсо бул чоң хронический көп убакытка абанын кирделгенин же булганышын көрсөтө алат жана кандайдыр бир для принятия решений колдонулат. Ал эми немеге болсо ар бир адамга, ар бир жаранга өзүнүн деңгээлинде бир кандайдыр бир чечимдерди кабыл алыш үчүн, мисалы үчүн үйдө отурамбы, же болбосо сыртка чыгып азыр коляска менен бала менен сыртка чыгамбы, же маска киемби деген ушул рекомендациясы менен ар бир жаранга жеткиликтүү болгондой бул индекс качества воздуха киргизилип атат жана бул реалдык режимде көрсөтөт. Азыр жөн эле түшүнүк киргизип атасыңарбы же уже стандарттарды уже иштеп чыктыңарбы? Жок, азыр жөн эле түшүнүк ушул кабыл алынса анан Ошонун негизинде стандарттарды иштеп чыгасыңар, ооба. Положение. Анан ал жерде мындайча айтканда критерийлери көбүрөөк, Ооба, ооба. анан долгосрочный в реальном времени текущем, да? Ошондой болобу? Анан бүгүнкү күндө ушул эмени индексти ким контролго алат? Анан ким аткарат? Ошол эле МЧСпи же сиздер болобу? Эми азыр биз аны талкуулаганда биз Кыргыз гидромет өзүнүн показательдерин көрсөтүп атпайбы? Жанагы көп жылдык же бир күндүк наблюдениялар. А ошо биз министерство жаратылыш ресурстары ойлоп атабыз, ошол системаны киргизип алсак биз көрсөтүп турабыз да. Жок, ошол эмени жана контрольный точкалар кимдин колунда болот? МЧСтеби же силерде болобу? Контрольный точкалар буларда болот. Биз информационный центр сыяктуу бизде болот да. Силер Анын баарын еще талкуулайбыз. Ооба. Көргөзүп турасыңар. Ооба, биз көрсөтүп турабыз. Булар өздөрү эле прямой көргөзсө болбойбу? Болот. Анан обязательно жанагы баягы Остап Бендердин эместе золотой теленокто бар эле. Мы сверху мы берем, вниз спускаем, снизу берем, вверх отправляем. Ал маселелерин баары талкууланат. Да, нельзя сразу сверху вниз десе, нет, нельзя, как же мы дегендей. Болуп калбайбы? Анын баарын будем учитывать. Ошо нерселерди систематизировать этип алгыла дейм да. Вообще бул жакшы нерсе. Индекс сапатын киргизе турган, анын алдына жылыш керек, это действительно актуально бизде. Просто мындай формальный болбосун дейм да. Наоборот, ошону жасайбыз деп талаптарды азайтып, анан кийин өзүбүзгө ыңгайлуу кылып алып, ошондой кылып болуп калбасын деген эле сөз да. А так мен колдойм, рахмат. Рахмат. Рахмат, кийинки сөз Акбөкөн Дүкөнчү. Айша Дашбаевич. Рахмат. Жок, бардыңыздар эле жанагылар эстер да. Сени сүйлөгөндөн кийин эрк болуп атат, аягында бергиле деп, аны ошого сүйлөп алыңыздар деп атпаймынбы? Мен бул жерден Асел Кадыржанна, эми Кыргызстанда ушул экология тармагын жакшы түшүнгөн, билген экиле бизде айым бар эле да. Бирөөсү Динара Асиевна, бул мурунку сиздердин министриңиздер, эми сиз да. Асел Кадыржанна билимиңизде ушул экологду өзүчү, ушул жагын жаатты жакшы түшүнгөн дейбиз. Биз мисалы 2 жылдан бери, ушул 2 жылдан ашып калып депутат болуп келгенден бери эле экология маселесин жогорку кеңеште байма-бай көтөрөбүз да. Эмне үчүн дегенде коомчулук көтөрүп келди. Андан сырткары биз бул жерде бир нече комиссияларды, биздин комитетте отурумда, фракцияларда канча болуп могу Бишкектеги абалдын, кырдаалдын оңолушуна бирден бир салымы жогорку кеңештике да. Эмне үчүн дегенде ошонун негизинде бир нече токтомдорду чыгарып, контролго алып атып, анан кийин акча каражаттарды бөлүнүп, быйылкы жылда башка жылдарга салыштырмалуу кырдаал бир нече оңолду да. Бирок могу жерде сиздер эми кеч болсо дагы атмосфералык абаны коргоо жөнүндө Кыргыз Республиканын мыйзамын өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорун алып келип атасыздар, жакшы. Бул жерде менде биринчи эми специалист катары сизге суроо да. Кыргыз Республикасында ушул атмосфералык абаны жөнгө салуу, экология маселесинин боюнча саясат, бирден бир саясатты ким алып барат? Биздин министрлик алып барат саясатты. Ошо сиздин министрликтин атын коомчулукка ачык айтып койсоңуз, кайсы министрлик алып барат? Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги, атмосфераны коргоо бөлүмү бар. Бизде 6 кишиден турат. Ошол отдел азыркы күнү иш алып барат.
Ошондой эле регионалдык башкармалыктар бар бизде. Ал аякта дагы иштер жүргүзүлөт. Жакшы. Эмне үчүн дегенде буга чейин бир нече жагдайлар болду. Азыр кийинчерээк токтойм да. Ошол сиздер экологиялык саясатты алып бара турган болсоңуздар, бүгүнкү күндө ошо сиздердин министрликтин экология кодекси барбы? Туура айтасыз, экологиялык кодекс бул мен билгенде 2010 жылдан баштап иш башталган, бирок ортодо жумуштар токтолуп калган. Азыркы күнү министрлик тарабынан жумушчу топ түзүлдү. Ага көп независимый эксперттер да кирилди, жогорку кеңештин дагы мүчөлөрү киришти. Азыркы күнү ошо боюнча иш алып барылып жатат. Ага чейин анализ, ченемдик укуктук актылардын анализи жүргүзүлгөн. Ошол мурдагы жүргүзүлгөн иштердин баарын азыр көтөрүп, биздин ошол азыр айтылып кеткен отдел тарабынан анализ жүргүзүлүп жатат. Уже проект экологического кодекса бар да азыркы күнү, долбоору бар. Ушул сөздөрдүн баардыгын ушул жерде туруп Динара Асиевна да бир нече жолу айткан да. Ошентип отуруп азыр аягы өзү камалып тынды. Эмне үчүн дегенде бизде мыйзамдык актылар бар да, анын иерархиясы бар. Конституция, конституциялык мыйзамдар, кодекс, андан кийин башка мыйзамдар, андан кийин подзакон актылар кетет да. Бизде ошол экологиялык кодекс болмоюнча монда башаламандык боло берет. Эмне үчүн дегенде ушул эле сиздердин жумушуңуздарды мына МЧС дейбизби? Министерство чрезвычайной ситуации келип атат. Могу жерде азыр өзүңүздөр чакырыпсыздар, Кыргыз гидромет служба депчи. Булар айтып атат, биз жүргүзөбүз саясатын дейт. МЧС айтат. Ошол эле саламаттык сактоо министрлиги айтып атат. Алардын ичинде ДГСН, департамент госсанэпиднадзора деген бар. Алар айтып атат, биз жүргүзөбүз деп. Эми аягында бул саясатты биз жүргүзөбүз деп жергиликтүү бийлик чыгып атат. Андан бирден бири, мисалы айта турган болсок, Бишкек мэриясы. Алар дагы мисалы карап көрө турган болсок, муниципалдык полиция деп түзүп алды. Ушул өзү муниципалдык полиция деген түстүк, аларга форманы кийгиздик, айлык акысын кайсыл жактан бергени жана башкасы жанагы дайынсыз. 10 машинени койдук, берип койдук. Yani жашыл шаар деп туруп жанагысын койдук. Бирок эми мисалы биз мыйзамдык өлкөлгөндөн кийин мен ушуну коомчулукка анан биздин профилдик комитет болуп атабыз. Экология боюнчачы. Ошон үчүн сурайт элем, мен мисалы президенттин жарлыгын карап чыктым. Кыргыз Республикасынын указ дейсизби, об утверждении реестра государств муниципальных должностей Кыргызской Республики. Ал жерде бул муниципалдык кызмат, муниципалдык полиция деген түшүнүк жок экен. Бул эмне дейсиз? Сиздер жүргүзөт экенсиздер саясатты. Жок азыр. Ошо кабинет министрликтин токтому менен 2 жылдык мөөнөткө пилотный проект катары атмосферный воздух азыр атмосфераны коргоо маселеси боюнча мэрияга берилген. Бул пилотный проект болуп атат. Бирок азыркы күнү ооба маселе турат. Анткени алар ошо список проверяющийлерге кирген жок. Азыр келебиз. Асил Кадыржановна, мисалы мен сизди азыр 17-чи президенттин жарлыгына так сурап атам. Ошонун негизинде Кыргыз бул мисалы мындай кызматтар жок орундар. Андан сырткары мен сизге айтайын, 310-чу кабинеттен токтому бар. Ал жерде перечень уполномоченных органов деген бар. Эң акыркысын биз 17-чи кылып жанагыны киргизип берип атабыз. Фито-ветеринарный кызматты 17-чи. Бул эмне болуп калат анда? Эмне болуп атанда дагы бул чечимди министрлик тарабынан кабыл алынган эмес. Бул чечим кабинет министринин тарабынан кабыл алынган. Биз ал маселе аябай талкуулаганбыз, каршы болгонбуз. Бирок бул азыр пилотный долбоор деп ошондой чечим кабыл алынды. Пилоттук болобу, башка болобу, бул прерогатива жогорку кеңеште. Жогорку кеңештин макулдашуусунан өтүш керек.
ушул жанагы кызматта эмеспи, могу уполномоченный орган. Анда дагы сиздер, эмне сиздер анда Кабмин президентке каршы иштейсиздер? Эмне үчүн дегенде президент жарлык чыгарды, мораторий койду. Мораторий бар. Азыркы күнү биздин экологиялык техникалык кызмат тарабынан проверкалар жүргүзүлгөн жок. Бирок эгерде фактылар бар болсо, экологиялык бузуулар боюнча биз чыгып атабыз. Асел Кадыржанында, мен түшүнүгүм боюнча биз түшүнүк менен эмес, же башка менен эмес, биз мыйзамдык өлкө болгондо мыйзамдын конституциянын негизинде өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү алып барышыбыз керек да. Могу сиздердин түскөн жанагы орган дейсиздерби, уполномоченный орган дейсиздерби, жанагы мэриянын астындагы жана башка жерлерде түзүп аткандарга угуп турсаңыз сиз. Анда сиз түзбөсөңүз эмне үчүн бирдиктүү саясат алып барган киши катары силер бир катыңар кат жолдонуңарбы? Жок, ошол азыр могу мыйзам ушунун негизинде болуп атпайбы? Азыр ушу мыйзамга келип атабыз да ошол. Ошол бул эмнеден? Бул биринчиден силердин министрликтин шалакылыгынан, силердин өзүңөрдүн жумушуңарды билбегенден. Азыр эми могу жерде мен жанагы бюджетте да карап чыктым. Мэриянычы. Это биринчиден жанагы мыйзамда биз түшүнүк менен эмес, мыйзамдык өлкө болгондон кийин мыйзам менен жашашыбыз керек деп атпаймынбы? Это, во-первых, это орусча айтканда сиз орусча окугансыз да. Это превышение должностными полномочиями. Экинчиден, злоупотребление служебными полномочиями и нецелевое использование бюджетных средств. И төртүнчүдөн, приобретение товаров, работы и услуг не предусмотренным годовым планом закупок. Техникаларды, айлык маяналар туура эмес нерсе айттыңыз. Силердин ошолордун бардыгынын үстүнөн кылмыш ишин козгош керек өзү. Эми сиздин могу мыйзамыңыздын долбоорун өтөйлү. Бирдиктүү саясатты жүргүзө албагандан кийин эми силер мыйзамды эч болбосо жазышты билишиңер керек эле да. Кичине мындай максаты, милдетин карап туруп, анан кийин ошол жанагыларды алып келсек жакшы болмок да. Азыркы күндө сизге боюнча сиздер мына көрсөтүп атасыздар, саясат жок экен, башкасын талктап атасыздар. Ошол боюнча кайсы индекстер боюнча могу бизде сиздер атмосферанын абалын аныктап бересиздер, сапатын. Азыркы күндө деп атам, сиздер абанын сапатын кайсы индекстер боюнча, критерийлер боюнча аныктайсыздар? Критерийлер негизи сапаты боюнча ПДКлар бар, предельно допустимый концентрации. Ошондой эле азыр эле биз айтып бергендей, Кыргыз гидромет тарабынан өзүнүн показательдери бар. Бул стандарттык индекс жана атмосфералык булгануу индекси колдонулат. Ошондой эле мен айтып кеткендей, если ПДКлар да колдонулат да. Сиз башка жака кетип калдыңыз. Могу сиз азыр түшүнүк биринчи бөлүм беренесине жана түшүнүктөргө понятийный часть деп коет. Ошол жерге аси деп киргизип атасыздар. Же болбосо абанын, же болбосо AQI англисчеси. Туурабы? Аси деп абанын сапатын индекси. Абанын сапатын индексин эмне менен аныктайсыздар? Кайсы көрсөткүчтөр менен? Жаңы эле айтпадыкпы, показательдер бар. Анын баарын азыр биз изилдөөлөрдүн негизинде 6-7 показательди алабыз. Ал загрязняющие вещества өзүбүзгө ылайыкташтырылган. Загрязняющие вещества булар мисалы диоксид серы, оксид, диоксид азота, формальдегид, PM10, PM2,5 ошол показательдерди азыр аны акылдашыш керек. Минздрав менен жана гидромет менен чечилет да ошолор. Кайсы методика менен кандай заттарды колдонулат экен көбүнчө, кайсы показательдер бизде көрсөткүчтөр начар болуп атат, ошолордун баарын кабыл алабыз да.
Ошо жок, бирок эми мыйзамдын долбоорун алып келерден мурун сиз ушуларды карап чыктыңыздар. Дүйнө жүзүндөгү жана буга чейин Американын, жанагы Индиянын, Европага болгон жанагы критерийлерди айтып бердиңиз да. Ошол критерийлерди мен 2 жыл мурун келгенде эле айткам. Могу силердин аппаратыңар туура эмес турат. Ошол корректүү иштебейт. Госстандарттан өткөн эмес. Биз тоолуу жердебиз, аба ырайыбыз башка дегенде анан кийин силер чыккансыңар. Мына биздин аба ырайдын могу ыш болгонуна башкасына азыр эми күнөөлүү экен датчиктер депчи. Датчиктердин ошол айтып чыкканыңарда мен айттым эле, туура эмес могунун бардыгы. Бизде индекс жок, жана башка жана нормативно право актылар жок, ошого алып келиш керек депчи. Азыр эми дүйнө жүзү боюнча караганда Асель Кадыржановна көрүп алыңыз. Дүйнө жүзү боюнча биринчиден күкүрттүн диоксиди, азоттун диоксиди, азот оксид, көмүртек кычкылтеги катуу бөлүкчөлөр менен гана беркилат. Азыр сиздер бизге алып келген мыйзамдын долбоору боюнча дагы экөөдү кошуп атасыздар. Формальдегид, аммиактын көрсөткүчтөрү боюнча 7 показатель боюнча биз абанын сапатын жанагы мыйзамдын долбоору боюнча аныктайбыз деп атасыздар. Сиздер могу абанын сапатын индексин деп туруп. Ушул параметр болуп атат. Эми сизге кийинки суроо. PM10, анан кийин PM2,5 бул эмне? Кайсы көрсөткүч? Бул майда бөлүкчөлөр чаң ал деген жанагы мелкодисперские вещества деп коет. Алар деген мисалы 2,5 болсо бул чачтандагы ичкерек көрүнбөгөн частицалар. Мына Батырбекович, ишенген жообуз, ишенген Кыргыз Республикалыгынын экологунун министрдин орун басарынын айткан сөздөрү. Ушуга баа бериш керек. Ушундай. Мен көрүп отурам, күлкүнүчтү бирдем айтып атабы Алишер Ташбаевич. Күлсөңүз чоң айтпайсызбы, чоң күлөлү анда. Анда угуп отуруңуз. Депутаттын сапаттуулугуна, сабатына же суроо берген суроосуна күлүп атасызбы? Жок, кечиресиз, күлгөн жокмун. Мен сизге туура эмес айттым анда, тамашалап атам сиз менен. Эми Кыргыз Гидрометтерин өзүнүн жабдыктары жок, башкалары жок. Булардын деле өзү түшүнүгү деле жок ушул боюнчачы. Эмне үчүн дегенде, олардын бардыгын Асель Кадыржановна биз эмнеге сурап атабыз? Ушулардын бул сизден же экзамен же берке алайын деген жерибиз жок. Ушуга карата бизде суроолор болуп атат. Ушул суроолорду тастыктап алып туруп, биринчи окуудан кийин өзүбүздүн сунуштарды берели деген ой берди болуп атат. Эмне үчүн дегенде сиздер жазып келген мыйзамыңыздар чала болуп атат. Могу жерде түшүнүктөр жок болуп атат. Ошонун негизинде берип атабыз. Тактап алайлы депчи. Сиздерге мүмкүн ушул жана киргизип аткан критерийлер башка болуп атабы депчи. Эмне үчүн дегенде сиз ушул жерден жанагы диапазон менен параметринин айырмасын билишиңиз керек эле. Госстандарт ошол беркилип атат. Госстандарт жооп бергилечи. Могу параметр PM10, PM2,5 эмне бул? Кайсы система измеренияда? Саламатсызбы, Кыргыз Гидрометти айтып атасыз окшойт, э? Ушул беркилди. Жооп бериңиз. Бегай Малипова, Кыргыз Гидромет. PM2,5, PM10, PM1 деген түшүнүк, бул деген катуу бөлүкчөлөр, майда дисперстүү катуу бөлүкчөлөр. Жана бул 10, 2,5, 1 деген цифралары бул деген өзүнүн размерине жараша айтылат. Башкача айтканда PM10 деген бул майда катуу бөлүкчөлөр, бул чаң дагы эмес, чаңдан да майда катуу бөлүкчөлөр 10 микронду түзгөндөр. Жана андан көп. PM2,5 деген PM2,5 микронду түзөт. Ал эми PM1 болсо 1 микронду түзөт. Микрон деген бул измерение, наночастицалар измерение, да, единица измерения микрон. Жана бул PM катуу бөлүкчөлөрү ар кандай фракцияда болгондо дагы өздөрүнүн ичинде ар кандай загрязнительди камтыйт. Башкача айтканда, ичинде ар кандай кирдиткичтер болуп калышы мүмкүн. Бул деген ар кандай ресурстар, источниктер жана башкалардан көз каранды болот. Вот туура жооп берди да. Эми мо диапазонду айтып койсоңуз, кайсы диапазондон кирет? Канчадан канчага чейин? Мо мыйзамдын долбоору менен.
Мыйзам долбоору боюнча индекс качества воздуха негизи мисал үчүн Американы алып кете турган болсок, булар 5 классикалык загрязнительди колдонушат. Жанагы айтып кеткен күкүрт кош кычкылы, азот кош кычкылы жана PM2,5 камтыйт. Жана кээ бир Европа биримдигинин кээ бир өлкөлөрү мисал үчүн озонду да колдонушат. Озондагы бул парник газдарынын бирден бир эң биринчи көрсөткүчтөрү болуп эсептелет. Башкача айтканда, ар бир өлкө өзү чечет. Кандай формула кылып, кайсы методика менен, кайсы загрязнительдер таандык болсо, ушул климаттык, ушул жергиликтүү загрязнительдер боюнча кайсылар таандык болсо, ошолорду камтыган формула, атайын формула болот. Жана расчет ошол формула боюнча болот. Примерно 5 булгоочу зат кирет. Ошондой эле Асел Кадыржанова жана айтып кеткендей, бир загрязнитель менен дагы эсеп кыла берсе болот. 5 болсо бул усредненный варианты болот. Бегайым бөлөк экен. Да. Бул жерден туура айтып атасыздар. Ошол мисалы Индияныкында эле мен карап чыктым, Американыкында карап чыктым да. Ар кимисинин показатели, расчеттор ар кандай да. Ошол жерде мисалы Индияныкын карай турган болсок, 1ден 3ке чейин болуп атат. 0ден 50ге чейин, 50ден 100ге чейин, 100ден 150ге чейин, туурабы? Американыкын карай турган болсок, 5 жана көрсөткүч менен алып атат ал жердечи. Алардыкы 400ге чейин болуп атат диапазон. Силер азыркы могу мыйзамды кабыл алып бере турган болсок, кантип диапазонду кандай аласыңар? Канчадан канчага деп аласыңар? Ошол Европаныкынан да, Индияныкынан да биздикинин өзгөчөлүгү эмнеде болот? Негизи бул маселеси өзүңүз айткандай көптөн бери каралып келаткан маселе. Буга чейин биз Фин метеорологиялык институтунун коллегаларыбыздан дагы суроо берип, ушундай Кыргызстанда индекс качества воздуха кабыл алына турган болсо, кайсыл жол менен барганыбыз оң деп. Жана бизде орнотулган автоматтык станция бар. Аба сапатына мониторинг жүргүзгөн. Ошол станциянын иштеши боюнча 2 жылдык результатын алып, ар кандай методикаларга салып, то есть башкача айтканда Американыкын жана Европаныкын колдонгон менен алардын рекомендациялары бар. Европанын жолу менен алсаңыздар болот, жана өздөрүңөр керектүү болгон таандык болгон кирдеткичтерди алсаңыздар болот деген. Могу жерде биздин коллега Султан Бадыраш да туура айтты да. Сырмалындан кийинкисинде бизде 3 жанагы менен карашканда, кызыл, сары, жашыл депчи. Эмне үчүн ушул эркектерди албайсыздар диапазондорду? Бул диапазондор деген мисал үчүн азыр индекс качества воздуха ала турган болсок, сиз туура айтып атасыз, 9, кээ бирлердики ранжированиясы 9га бөлүнүп кетет, 0дон 500ге чейин. Кээ бирлердики 4кө эле бөлүп алышат. Кээ бирлер 12ге чейин дагы эмелери бар, индекс бөлгөндөрү. Башкача айтканда, ранжирование буйруса бул закон өтүп кетсе, өткөрүп берсеңиздер, биз иштейбиз, жумушчу топ менен. Бул бир эле мамлекеттик орган чечишүү нерсе эмес, биргеликте чогуу межведомственный чечишибиз керек. Буйруса иш алып барабыз. Бегайым Болонбековна, сизди түшүндүм, толук кандуу жооп бердиңиз. Могу жерде Асел Кадыржановна, сиз жогорку кеңештин отуруна чыгасыз. Ушуларды экология министри катары, министрликтин өкүлү катары, зам министр катары, ушул ПМ 10, ПМ 2,5, анан кийин диапазондорду, параметрлерди билип албасаңыз, эртең тил жактан чоң отурумдачы, коомчулукка, эл журтка шерменде болосуз. Шенген жообуз, мен деген эколог, ушул өмүр бою 5 жыл ушуга окуган сизчи. Анан ушуларды билбей турсаңыз уят да. Бирок могу жерде мен сизден дагы бир суроо сурайт элем. Сиз 28 ноябрда пресс-конференция бергенсиз да. Ошол пресс-конференцияда айткансыз, мына биз улучшение качества воздуха Кыргызская республика деген жанагынын программанын жаатында Дүйнөлүк банктан, Всемирный банктан 50 миллион кредит алабыз. Ошонун 650 миңине лаборатория, мониторинг, анализ жасаучу жанагыларды кылабыз деп. Ушул боюнча эмне болот? Же коомчулукту жөн эле алдап койдуңузбу? Жок, азыркы күнү как раз ушул соглашениябыздын ратификацияга буйруса силерге түштү кече. Азыр каралып жатат. Буйруса ушул комитеттерден карап баштайбыз ратификацияны. Ушундай жанагыларды Асел Кадыржановна публикага ойнобостон, жана башкага менен бер кылбастан, сиз
айтпастан туруп биринчи ошо жогорку кеңештен жана башка министрликтерден жогорку кеңештен өткөзүп ратификация кылгандан кийин анын айтсаңыздар да, коомчулукта дүрбөлөң салбастанчы. Андан башка бизде ОНУФ деген барбы, билесизби? Ооба. 21-жылы кабыл алынган, азыркы күнү ОНУФ боюнча азыр план түзүлүп атат, план, иш планы, иш чара планы. 2013-жылы кабыл алынган, 19-жылы берки болуп, 21-жылы өзгөртүү, түзөтүүлөр киргизилген дейсизби? Түзөтүүлөр ооба киргизип, азыркы Ал күнү боюнча эмне болуп атат? Азыркы күнү ошол план ОНУФ боюнча план түзүлүп атат. Мага кыска эле айтып бериңизчи. Бул жерде ОНУФ деп коебуз, же болбосо Париж келишими дейбиз да. Ушул мыйзамдын долбоорунун алкагында болуп атат ошолордун бардыгычы. Ошол бир пункту ушулчу. Ошол келишимде көрсөтүлгөн да, Париж келишиминде. Бул климаттын алдын алуу үчүн чыгындылары кыскартуу жана анын кесепеттерин адаптациялоо боюнча дегенбиз да. План. Азыркы күнү план, адаптационный план дагы иштелип жатат. Биоразнообразие, здравоохранение, сельское хозяйство, ирригация, чрезвычайная ситуация деп бөлүнүп, ошол группа бөлүнүп иш алып барылып жатат азыр. Ал жерде группа жамаат эмес, ал жерде 8 министрликке тапшырма коюлган да. Ошол 8 министрликтин жумушун сиздер көзөмөлдөшүңүздөр керек. Биз көзөмөлдө анын ичинде акча каражаты бар болчу, 38% каражат улуттук каржылоо болуш керек эле, 62% эл аралык донорлордон болуш керек. Бул эмне болду? Азыркы күнү ошол жана процентин айтып атасызбы? Акча каражаты проценти мен сизге айтып бердим. Акча каражаты каяктан табат, караштырдыңар? Акча каражаттары боюнча азыр мен сизге айтып бере албайм, бирок азыркы күнү ошол 4-чү национальный сообщение деп коет, ал уже министерстволордо турат. Климаттын өзгөрүшү боюнча 3 долбоор иштелип жатат азыр. Күнү иштеп жатабыз. Ошон үчүн Асел Кадыржановна, сиз түшүндүңүз да, өзүңүз жакшылап мыйзамдын долбоорунун максатын жана милдеттерин ичиндеги камтыган сиздердин жана баяндама бөлүктөрүңүздү бир сыра карап алыңыз. Мен сизди түшүндүм. Мен могу биринчи окуудан өткөндөн кийин экинчи окууга бул мыйзамдын долбоору боюнча өзүмүн сунуштарымды беремин да. Анан кийин Аманкан Батырбекович, мына көрдүңүз, ишенген жообуз министри, экология министри дейбизби, эң чоң кесипкөй министрдин орун басары ушул экология саясатын алып барган киши да. Бизде профилдик комитет болгондон кийин ушул жаатында Балбазарлыкович мэрияны чакырып, сиз өзүңүз да мэр болуп иштегенсиз, билесиз, кандай бир маалыматтуу экология жагынан бир отурум кылып чакырбайлы ушулардын баарын угуп көрбөйлү. Ayşe Taşvaş, sulh girsengler biz bu konsepsiyasını bugün alıp versek, jıyınga alıp çıkarız da. Oşo jıyınga meriyanları çıkırıp alalım. Çakırıp durup. Oşo jerge diye koşup öteylik adı bugün sözü. Aylana çöre korku ministerliği bilen şu meriya Bişkek dep turmuş jasıp öteylik. Oşonda jıyından ana sıra ostu veriyoruz. Rahmat köngül burgansın. Rahmat. Keyinki soyuz takma köndü köşte. Asel Кадыржановна, коллегам жүрөп бүткөнчө 3 суроомду унутуп коюп турмун, эми экөөнү эле берейин. Бул өзгөрүүлөр эмнеден чыгып атат? Бул өзгөрүүсүз деле мен карап турсам индекс Америкаңарда эле жазылган жок мыйзамдачы. Японский алып келсеңер деле болмок да. Бирок эмнеден чыгып атат бул? Эмнеге алып келдиңер? Биринчиден ошол бул план өзүбүз жана план законопроектных работ деген бар. 2022 жылдан бери келатат да булчу. 21-22 жылдан бери келатат. Ошол ИКВ маселеси, индекс качества воздуха,
көп, уже 2-3 жыл болду да. Ошого биз киргизүүлөрдү планга киргизгенбиз. Андан кийин мен жана айтып кеткендей, эл аралык рейтингде Кыргыз Республикасынын абалын жакшыртуу жөнүндө тескеме чыккан. Ошого дагы ошо абанын булганышы боюнча жанагы показательдер кирип калган да. Азыр ошону биз аткаруу максатында ошол мыйзамга хотя бы понятиясын киргизип коелу деп атабыз да, чтоб иш Жанагы алып барылсын. акча берип аткандар колуңузга карматып жөнөткөн жок да. Могу мыйзамды өзгөртүп келгиле анан акча беребиз деген жанагы келишимибиз бар да, ратификация келгенчи. Ошол жерде кичине бир жерде жазылып турат да ушундай. Жанагы Всемирный банктынбы эмеси боюнча айтып атасызбы? Жок, ал эме экөө шайкеш Келип атат да. мындай шайкеш келет, бирок бул маселе 21-жылдан бери келатат. Бул ИКВ маселеси. Эң негизги ошолор да. Муну өткөрбөсөңөр акча бербейбиз деди да. Сизге кагазды берди. Андай маселе турган жок азыркы күнү. Мен толук кандуу айтам. Экинчиси, жана американский системанын биз бүгүн показательдери өйдөрөөк болуп атат деп атасыз да. Эң жогору бизде мына былтырбы быйылбы кышында жанагы эң жогорку показатель ошо американский системанын канча болду? Баягы гир деген шамал жок күндөрү. Смог боюнча айтып. Смог. Ошо биз экинчи цифрасы канча? Эң чоң туруп калганбыз да. Цифра менен айтып коесузбу? Эмне менен ченейсиз? Килолаппы? Аларбы? Болуппу? Алар деген индекс менен эле ченелет. Жок, цифраны айтып коесуз бир эми. Плюс-минус 100. Ну, 180ден өйдө болгон. 180ден эле. 400. Гидромет жооп берсеңиз. Саламатсыздарбы, Кыргыз Гидромет. Алипа Бегайым, сиз азыр кичине тактап коесузбу? Индекс боюнча, Американ индекси боюнча айтып атасызбы, же болбосо биздин өлчөгөн концентрация боюнча айтып атасызбы? Американын Американын жакпай жатат да силердики. Туура эмес. Американын индекси негизи 500гө чейин, жана акыркы 3 жылда ала турган болсок 400дөн да ашкан ал индекс. Биздики менен? Биздики менен ар кайсындай күндөрдө ар кандай инверсиялык кубулуштар жана шамалдын ылдамдыгы өтө төмөн же болбосо жок болгон кезде жана өтө суук болгон күндөр кезде 8-9 эсеге чейин дагы биздин гигиеналык нормативдерден ПДКдан жогору болгон кездер болгон. Мен түшүнүгүм боюнча, эгерде биз мына кабыл алсак, бүгүн ошол 400 деген показатель көп. Эртең биз элге 400 эле экен деп атабыз да, бүгүн болсо 400 экен, аба кирдеп кетиптир. Эртең өзгөртүп койсоңор 400 эле турбайбы, таза экен дегенди кылбайбыз да. То есть элге маалын бергенде ушинтип эле алдап коет экенбиз да. Анан экинчиси жана показательдериңер да жакшы болот да. Силер айтып атпайсыңар, показатель, международный показательдерибиз начар деп. Алар биздин силер жазган ошо инструкцияга ишенишеби? Бул коомдук талкуулот, бул рабочая группа иштейт да. Бүт министрликтер. Жок, түшүнүп атам. Сиз айттыңыз азырчы. Международный рейтингибизге да бүгүн зыян келтирип атат. То есть ылдый түшүп кетип атабыз депчи, туурабы? Анан ошол рейтинг түзгөндөр биздин жаңы иштеп чыккан нормативке ишенишеби? Же алар өздөрүнүкү менен эле чене береби? Жок, биз алар менен иш алып барабыз да. Ошолорго внедряться этебиз да, негизи. Жок, эми мен түшүнүгүм боюнча сиз жанагы рейтингти дүйнөдө бир эле стандарт менен ченейт болуш керек, рейтингтичи. Анан кийин ар кайсы мамлекеттин өзүнүн нормасы менен кантип ченесин? Түшүнбөй калдым сиз ошо сиздин эмеңизге. Бегайым Алипова, Кыргыз Гидромет. Негизи жанагы рейтинг деп айтканыңыз бул iqair.com сайты жана Air Visual мобилдик приложениясы. Мен айткан жокмун, бул чоң кыз айтып атат. Чоң кыз айткандай, анда мобилдик приложение жана ал жерде анти-рейтинг деген бар. Башкача айтканда, аба сапаты өтө кир болгон, эң жогорку болгон шаарлар камтылат. Жана айтып кетип атпайбы, экинчи, биринчи орунга чыгып келип атабыз деп. Ал сайт деген өзүнүн датчиктери да бар. Мамлекеттик станцияларды да камтыйт. Жана башка частный датчиктердин баарын тең маалыматы ал жерге келип түшөт. Башкача айтканда, ар ким, ар кайсы өлкө өзүнүн индекс качества воздуха, өзүнүн аба сапаты индекси колдонот, жана ал жакка келип түшөт. Бул деген негизи международная практика.
То есть биздин силердин кийин жазып чыккан нормаңарга карабайт экен да, туурабы? Ошол үчүн рейтингке бул мыйзам эч кандай тиешеси жок, турбайбы? Мен түшүнүгүм боюнча бул мыйзамды кабыл алгандан кийин жана 400 деген деле биз азайтып коебуз. Эртең 400 деген норма болуп калат да, жөн эле баягы элди алдамай турбайбы, туурабы? Башка биз мыйзамды кабыл алып койсок эле эртең аба тазалып калбайт да, тазарып, турабы? Анан кийин дагы бир суроо. Ушул боюнча келип чет мамлекеттен келип аткан машинелерибизге анан жанагы эмесин ченеп атканда проблема болуп калбайбы ошол айдоочуларга? Түтөп атат, анан газын көп экен депчи. Анан алар международный норма менен чыгарып атат да, туурабы? Машина чыгарган заводдор. Түтөй турган. Жок, ал деген автомобилдердин загрязнениясын ченеген, выхлопные газы. Ал совсем башка оборудованияларда. Алар ошого дал келет да. Түшүнүп атам. Ошондон чыккан бир газдар бар да. Анан нормаңарга ошону киргизип койсоңор, ошол үчүн. Анын баарын мен азыр так айта албайм. Мен айткандай, азыр чоң рабочая группа иштелет, научно-исследовательский институттарды да кошобуз, Академия науктан да кошобуз. Алардын баары бүт жактан акылдашып, анан иш жүргүзүлөт да. Ошого биз бүгүн силер барып эле ишканаларды баягы айыппул салып эле кыйнап атпайсыңарбы? Анан мурунку министриңер жалаң жана экологиядан түшкөн акчаны туура эмес колдонот деп бүгүн камакта жатат. Ошол боюнча, ошол экология боюнча түшкөн акчага биз силер деген ушул Россиябы, Кытайданбы, жанагы фильтр жасай турган заводдорго кичине кредит бериппи, финансировать этип чакырсаңар болбойбу? Мына Россияда бар экен, Кытайда бар экен, кичинекей эле арзан бизден заказ беришет экен, бирок жол кереси аябай кымбат болуп кетип атат да. Почти 2 эсе болуп кетип атат. Ошолорду ушу жерге силер ошондой инвесторлорду тартып келип, анан чакан эле экен могул ар бир үйгө бир чакан эле экен да, таптаза болуп чыккан да. Даже шашлык жасап аткандарга да жасап коет экен. Таптаза, жыты да жок экен, түтүн да чыкпайт. Ошолорго инвесторду тартып, мындай бир ошолорго бир акча берсеңер, мен оюмча сонун болмок. Акыркысы канча жыл болду иштегениңизге? Буга чейин ушу системада иштедиңиз да? Эмкиде Асел Кадыржановна кагаздан окубай эле өзүңүз специалист болсоңуз, туура эмес жазып койсо да, анан кийин башынан аягына чейин башыңызды көтөрбөй окудуңуз, чиркин. Эмкиде өзүңүздүн сөзүңүз менен специалист болсоңор, сиз окуганды биз деле окуп алганбыз, аны биз ошол жазгандан да тышкары бир башка жаңылыктарды угайлы дедик эле, анан сиз биз окуганды эле окуп берип койдуңуз бизгечи. Биз деле окуп алдык анын баарын. Эмкисинде келгенде домашний заданияңызды аткарып, же болбосо кабинеттен чыгып келатканда эле берип койду сизге. Бар комитетке бар. Даярданганга убакыт болдубу? Мыйзамга. Качан берди ушул мыйзамды сиздин колуңузга? Барасың депчи бияка. Бүгүн берди да, туурабы? Жок. Жок, канча болду бул мыйзамды комитетке барасың деп качан айтты сизге? Аркы жумада. Рахмат. Да, кийинки сөз үчүн Жадин Пайзович. Рахмат, ассаламу алейкум да бир жолу. Асел Кадыржановна азыр талкуудан бир нерсе суроо келип атат да. Сиз азыр Бишкек шаары боюнча эле айтылып атат. Региондордо да барбы силердин специалисттер? Ооба, бизде 7 региондо аймактык башкармалыктар бар. Алар аякта дагы отделдер бар, бирок өзүнчө атмосферный воздух деген отделдер жок. Бирок иш алып барылат. Ошондой эле сырткары жана экологиялык техникалык көзөмөл
эмес кызматы бар да, алардын дагы жерлеринде аймактык башкармалыктары бар. Алардын колунда аппараттар барбы, өлчөгүч? Же датчиктерби? Бар. Неге бул суроону берип атам? Себеби бизде Арваңда мындай көп жылдан бери ушу маселе эки цемент завод бар. Бирөөсү жаңы курулуп, фильтрлери горизонтальный болуп, түтүн чыкпай, мындай зыяндуу жактарын четтеткен да. Экинчи Синжипирим деген заводубуз бар, Кермету айыл өкмөтүндө. Бирок анын түтүнү, булгоочу ошол чыккан чаңдары, бул эми эски оборудование болгон үчүн азырга чейин келет да үйгө. Мисалы үчүн элдер кирин сыртка жайып койсо жууп, эртең менен караса боппоз болуп калат. Буга ким жооп берет? Мисалы үчүн бизде ошол Кермету айыл өкмөтүндө, мына Маңгыт айыл өкмөтүндө, биздин ошо Алянаров айыл өкмөтүндө, азыр эми Достук айыл өкмөтү болуп калды экөө биригим. Элдери көбүрөөк аллергический оорулар менен, раковый оорулар менен, же башка оорулар менен ооруп, анан ошого бизге кайрылгандар да көп да. Анан булардын эми мына азыр сиздер ошол стандарт индекс боюнча эгер ушул 3 статьяга өзгөрүүлөр кирип калса, 1, 3, 5 статьяны сиздер коомчулукка маалымат беребиз деп атасыздар да. Ошондо маалыматты кайсыл убакта бересиздер? Анан булар эски оборудованияларды алмаштыргыла деп сиздерден окуп калдым. Талап коебуз деп атасыздар, туурабы? Буга чейин эмнеге кое албадыңар? Жок, азыркы күнү иштер алып барылып жатат. Сиз айткан ооба көйгөйлүү маселе бул Достук айылындагы. Азыркы күнү ошол мамлекеттик комиссия иштеп атат. Ал боюнча Достук айылы боюнча Кайсы Достук айыл? Заводду айттыңызбы? Синжипирим. Бул Кермету айыл өкмөтүндө. Эмеде бул заводдор боюнча жана мен айткандай экологиялык техникалык кызматыбыз бар. Алар жерлеринде иш алып барышат. Кайрылуулар, заявкалар түшсө, жерине барып текшерет. Ошондой эле биздин экологический мониторинг департаментибиз бар. Ошолор менен биргеликте азыр бизде жерибизде 3 лабораториябыз бар. Жеринде Жалал-Абад, Ош, Ысыкул, Бишкекте. Алар жеринде ушул служба менен иштеп турушат. Көзөмөл бизде. Жазымда көз менен деле көрсө болот. Сиз Арван жакка барган эмессизби, Арван районуна? Барган эмес, эч ким барбайт. Барса деле ошол жерден эле жазып коюп, директор менен оштон жолугуп эле кете берет. Эл ушуну айтып атат. Мына мен бир канча жолу айттык. Динара Исаевнага да айтканбыз. Бир өзгөрүү жок да. Ким текшерет муну? Эми туура ишкерликти колдойбуз, эл колдоп атат, инвестиция болуп атат, ички инвестиция болуп атат. Эми элдин да ден соолугу керек да. Мына бир ооруп калса, боор алмаштырып же рак болуп, ким кайгырып атат? Ошол байкуш жөнөкөй карапайым эл, мына өзүңүз көрүп атасыз. Мен Арван районунда эле эмес, республика боюнча сыртта акча сурагандар көбөйүп кетти. Эмне болду десе, боорду алмаштырам, рак болуп атат, же болбосо почканы алмаштырабыз деп атат. Эми ар кандай түрү. Бул эмне себептен? Себеби экологиянын бузулушу да. Негизги биринчи критерийлер экологиянын бузулушу. Мына өзүңүз баяндамаңызда айтып кеттиңиз. Жаш балдардын, кары картаңдардын, ооругандардын, өпкө оорулардын деп туурабы? Муну ким токтотот? Ким эми айтат? Эми бардык нерседен кымбат бул элдин ден соолугу да. Мамлекет, мисалы үчүн сиз менен биз болсок, өлкө, ушу эл менен десе, кыргыз өлкөсү деп ошон үчүн айтып атат. Анан буларды ким муну көзөмөлдөйт, ким буларга мына жаңыны кой деп айтат. Эми акча, байлык, бийлик келе берет, кете берет. А эл деген эртең жоопкерчилик да бар да. Мына бүгүн сиз көзөмөлдөйсүз. Сиздин мойнуңузда. Эртең сиз жооп бересиз кыяматта да. Элдер ооруп атат, башка болуп атат, айтып атат, үнүн чыгарып айтып атат, акимчилик айтат, айыл өкмөттөргө айтат, мына бизге бир канча жолу кайрылды. Анан унчукпай коет, баары эле макул дейт. Мына бир да маалымат берилет. Былтыр да айтканбыз, мурда жылы айттык. Ошол Арван Синжипирим заводу боюнча барып текшерип, көрүп,
мындай экен, андай экен. Мейли биз жана топурак, таш алып атат, аларга каршы эмес, эч ким элдер каршы эмес. Экологиясын карап койсун да. Көмүрдүн ышы, көмүрдүн жанагы толук күйбөгөнү, цементтин чаңын билесиз да? Ошол чаң, эгерде жаңы оборудование менен болсо, чогултса, жанагы сууда бетондоп атпайбы, суу сактагычтарды, ошого иштетилип турган чаң. Ошол барып туруп, биздин эгиндерге барып отуруп атат. Ал эгиндерди таладагы бышкан нерсени Аравандыкын мына Бишкектегилер жеп атат. Биз сырт чет мамлекетке сатып атабыз. Анан каяктан келет эле? Ушу жеген ичкенибизден баарлыгы болуп, оорулардын баары ошол болуп атат. Биз буга кичине көзөмөл салып, фильтрин алмаштырдыңбы деп, фильтрин канча жылда алмаштырыш керек, канча айда алмаштырыш керек, аны ким контролдойт? Эми бир мындай бир тартип болуш керек да, Кудайдан да коркуш керек да. Мен мына азыркы мен эми ушул мыйзам менен эгерде сиз баяндамаңызда айтылгандай талаптар болот десеңиз, эки колдоп беребиз ушул мыйзамды. Өзгөртүүлөр болсо жардам берели. Бирок элди ойлош керек. Сиз оюңуз кандай? Ооба, туура айтасыз. Ден соолук бул албетте бизге эң маанилүү нерсе. Бизден тышкары, биз экологиялык жактан көзөмөл кылсак, бул санитарно-эпидемиологический нормаларды бул Минздравдагы текшерет. Жана сиз айтып кеткен ошол ден соолукка кандай зыян келет, кайсы нормалар бар, ошол санитарный нормы деп коет, санитарный. Алар болсо ошол нормаларды коет да, жанагы иштеген жери же населенный пунктта кандай нормалар болуш керек экен. Ошол чогуу биргеликте иш алып барабыз да. Туура айтасыз. Мындай да. Ошол жакка барсаңыз, эртең менен шамал өйдө ош жактайда жүрсө, түтүнү шакырап кетет. Шаар ошту барып токтойт. Түштөн кийин Маңгытай өкмөтүнүн көзү айдайт. Кечинде түндө Аравандын центрине карап айдайт. Эми шамалдын жүрүшү ушундай экен да. Анан түндө кое берет көбүнчөсү. Түтүн жанагы фильтрлер токтотуп коет. Эми аны сиздер эми мен ар дайым карап отуруңуздарга эме кылбайм. Болсо бир датчик коюп беришиңиздер керек биз Араван районунда. Жок, хотя бы ошко коюп бериш керек, тегерегинде. Ошондо такталат да. Анан куру сөз болуп калбасын деген ойдо айтып атам да. Эми эл талап кылып атат. Аны бир канча жолу айтты мага. Мен айтпай атат элем, өткөндө былтыр айттык, мурда жылы айттык, эми быйыл бир өзгөрүш боло берсек, жок, ошол бойдо эле турат дагы. Мына Азаматжан Абдуллажан заводу 2007-жылы 8-де башталган, аныкы да ошол вертикальный эле. Бирок эл кайра сурат, акыры 2014-15 жаңы завод курулду, мына кутулду. Бул Синчибиринге да ушундай талапты койгойлу. Эл айтып атат, суранып атат, сиздер койушуңар керек да министрлик. Ел барып койсо, элге айтат, ел мына туура эмес түшүндүрүү болуп атат, айыл өкмөттөрдү күнөөлөйт, акимчиликти күнөөлөйт, элге түшүндүрүү иштерин алып барбадыңар деп. Сиздер мына мыйзам чегинде ошол көрсөткүчтөрүңүздөрдү азыр мен ойлойм, кээде өтө жогору 10%ден да жогору, 50%дан да жогору болуп кетет да. Ошол жанагы бүт бардык зыяндуу заттардын. Аны барып, ошол эми көмүр жагылгандан кийин чыгат да ал. Чаң болгондон кийин чыгат ал. Ошонун баарын тактап, иретине келтирип беришиңиздерди дагы бир жолу талап кылам. Кагаз жүзүндө жооп берип коюңуздар. Анан бул мыйзам өтүп калса, мына азыр Алишер Ташбаевич коллегаларым баары айтып кеткендей, биз шаардын быйылкы жылы Кудайга шүгүр смог азайды. Эми газдаштырылды, башка болду. Ошолордун баары мына жогорку кеңеште бир канча жолу көтөрүлдү бул. Элдин көйгөй, элдин маселеси баарыбызга бизге эл талап кылып атат. Ошон үчүн биз айтып атабыз. Анан талапты сиздер аткарыңыздар. Мына азыр жакшы маселени айтып кеттим. Бул сиздер өзүңүз эколог болсоңуз, анан көмүр оксидини, сераны, азот
оксидтерин бул эмне экенин билесиз да. Туурабы? Мисалы үчүн аммиак, эки түрдүү аммиак бар. Суу менен кандай болот? Ошонун баарын химиялык заттарды эми сиз мага караганда жакшы билесиз. Мен деле химия окугам да мектеп. Мен айтайын деген ушулардын баарын эми эл жутуп атат да, эл дем алып атат да. Анын ашкатаны, боору, өпкөсү мына киргенден баштап бүт баарына зыяны, мына медициналык сөз менен айтканда адамга зыян. Зыян болгондон кийин буну сиз алдын алышыбыз керек. Ошондуктан сизден кийинки окууларга дагы эгер өзгөртүүлөр болсо биз да сунуштарыбызды беребиз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз балдазарлыгыбыз. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Ашыр Ташбаш, мен билесиз да, мен Стамбул университетинин Токой Чара факультетин бүтүргөм. Андан кийин экинчи кесибим эколог. Үчүнчү кесибим меники мамлекеттик жана муниципалдык кызмат. Бул өтө терең нерсе да, мен былтыр айткам, Акылбек Жапаров күнөөлүү болот, мэр күнөөлүү болот дегем шаардын булган ичине. Десем, мэрди көлгө жиберип кутулду. Көлдөн барып алып 2-3 ай иштеп алып кетти. Акылбек Үсөнбекович экип ошондо полномочияны бирөөнү ушул министрликке жүктөгөн, бирөөнү делегированный полномочия менен мэрияга берген. Экөөңөр жооп бересиңер деп кутулуп кеткен да. Анан быйыл кыш келип, кышында смог аз болуп, бирок оңго барсаң тоң өлөсүң, солго барсаң смогтон өлөсүң болду да быйылчы. Себеби ТЭЦ жарылды, себеби смогтун азайганына кара кече көмүрүн аз жагып, башка калорийный көмүр жагып атып, мына президент өзү айтты. Калорийный көмүр жаккан үчүн ТЭЦ жарылды деп. Ошон үчүн смог азайган. Кара кеченин көмүрүн аз жаккан үчүн. Ал бүткөндөн кийин кара кеченин көмүрү менен жага баштады эле смог. Биз мэрияда иштеп турганда эки себебин аныктаганбыз смогтун. Биринчиси абанын шарты, экинчиси автотранспорт, начар көмүр, анан новостройкалардан жагылган көмүрлөр. Бишкекте 400 миңге жакын машина бар. Бул машинадан чыккан уузат бул коргошун. Коргошун жүрөккө биринчи таасир берет, ошон үчүн Бишкекте жүрөк оорулары көбөйгөн, рак ооруларды көбөйтөт. Медицинада. Биз бөлүп муну карашыбыз керек да. Абанын кирлилиги боюнча. Мына министрлик азыр муну алып келатат. Муну алып келген айла жоктон алып келатат муну. Башынан бери айтып келатабыз. Көзөмөлдөөчү орган өзүнчө саясат жүргүзгөн өргөн өзүнчө болуш керек деп. Стратегиялык пландын жоктугунан ушундай болуп атат. Султанбай Абдрашитович. Себеби өзүлөрү саясатын чыгарат дагы өзүлөрү көзөмөлдөйт. Кантип көзөмөлдөйт? Экотек инспекция мурун бар болчу, анын баары менин министрликтеге берип салган. Бул өзүлөрү саясаттын бир кол менен өзүлөрү чарбасын жүргүзөт да, экинчи кол менен барып көзөмөлдөп атат. Бул болбойт да. Бүткүл проблема баленин баары ушу деп 2 жылдан бери какшап келатам, өкмөт дым жогон чыкпайт. Муну көзөмөлдөчү орган керек, сөзсүз өкмөттүн астында деп атабыз. Мына кара кеченин көмүрүн жагып, кайра смог пайда болду. Кайра смогко көмүлдүк. Силердин жанакы берген Бишкектеги датчиктер аккредитациядан өткөн эмес? Өттү эле. Кантип өткөрөсүңөр силер? Жооп бериңиз, өттү эле өтүлүк. Жок, аккредитациядан өткөн эмес. Муну кантип кабыл аласың булардын результатын? Может, булар бизди алдап атат, саботаж кылып атат, может, Кыргызстанга. Бишкекке саботаж кылып атат ошолор. Себеби мамлекеттик аккредитациядан өтүп, мыйзамдаштырылган эмес. Может, аз көргөзүп атат алар. Может, биз өлүп атабыз, билбейсиңер да. Аккредитациядан өтпөгөндөн биз кантип ишенебиз аларга? Абанын кирлилигин азыр силер кантип эмне менен өлчөйсүңөр? Бишкек шаарында абанын кирдүүлүгүн эмне менен өлчөйсүз? Кайсы инструмент, кайсы өлкөнүн производствосу? Кыргызгидромет Бегайым Алипова. Абанын булгануусунун фондук концентрацияларын Кыргызгидромет өлчөйт. Ал Кыргызгидрометтин өзүнүн 15 стационардык посту бар. Анын ичинен бирөөсү автоматтык
пост, калган 14-өсү болсо 5 шаарда жайгашкан. Канчанчы жок, мен Бишкектикин сурап атам. Канчанчы жылы алынып келген, кайсы өлкөдөн алып келген аппарат өлчөйт? Аппараттар деген так жооп бериңизчи. аппараттар деген стационардык посттордо жайгашкан аппараттар бар. Булар былтыр 2023 жылы жаңыртылды. Ал эми лабораторияда болсо, бул спектрофотометр, КФК деген өз атайын немелер бар. Анын баары деген Кыргызстандардан өтөт. Поверкадан жыл сайын өтүп турат. Жанакы белки американский посольство койгон датчиктер, башкалар койгон датчиктерди ким койгон аларды? Биз өзүбүз 50 датчикти койгонбуз. Кыргызстан, Кыргыз гидромет. Ал эми башка Ал 50 датчикти каяктан алып келип койдуңар? Азия өнүктүрүү банкы менен чогуу иштешкенде. Аккредитациядан өткөрүп койдуңар беле? Жаңы келгенде алар калибровка, заводдун калибровкасы менен келет. Жок, ал мыйзам чегиндеби алар? Ооба. Башкалар койгондо ошолор эле аппаратпы же башкалар болор? Ар кандай түрлүү аппараттар, биздики американский производство Clarity деген. Ар кандай түрлүүлөр бар. Ошондуктан мен так айта албайм, потому что биз өзүбүздүкүнө гана жооп бере алабыз, НПОлордуна жооп бере албайбыз. Реестрге кирген. Мына эки мыйзамды азыр биз өткөрүп атканда эмдики окууда мэрияны кошо чакырыш керек. Мэрия менен министерство азыркы жаратылышты коргоо жана азыркы министрлик биздин Бишкек шаарындагы жана башка Ош шаарындагы абанын булганышына ушулар жоопту деп өкмөт башы чечим чыгарган. Биз күн сайын биздин смогтун азайган быйыл жанагынын себебинен көрдүк, азырдан тоң өлүп баздадык смогтон качабыз деп атып. Кудай жардам берип атат да. Бирок өкмөт да тез кыймылдап дагы тетсиде бат киргизбейди да бир чети. Ошон үчүн азыр биз вопросту суроо талапты смогту азайткан жокпуз, чечкен жокпуз биз. Чечүүчү жолдор, радикалдуу жолдор болуш керек аны үчүн. 400 000 машина дагы эле Бишкекте жүрөт да, күн сайын көбөйүп атат. Ал коргошунду дагы эле төгүп атат да. Аларды кантип азайтабыз? Алардын жолун чечүүчү жолдору гана, ал жок дагы эле жүрөт. Мен айтып атам, 2-3 жылдын ичинде саясий эрк болсо муну чечип койсо болот, бирок дагы эле чечилбей атат. Бул мыйзам бизге эмне алып келет? Муну кабыл алсак, бизге эмне алып келет? Бул маалымат эң негизгиси. Бул мыйзам только мыйзам кабыл алсак, бизге маалымат эле алып келеби? Азыр ооба маалымат эң биринчиси туура маалымат. Бүгүнкү күнү бул абанын булганычын азайтпайбы кирдетүүсүн? Жок, бул кабыл алгандан кийин мен сизге ошону даана мен жакшы угуп туруңузчу, пожалуйста, шашпаңызчы. Бул мыйзамды биз эгер кабыл алсак, бул биздин элге, бизге эмне пайда алып келет деп сизге конкретно суроо сурап атам. Ошого жооп бериңизчи. Биз деген иш-чараларды өткөзөбүз. Абаны жакшыртуу жана мен айтып кеткендей, ошол биздин шаарыбызда же башка жерде жанагы көйгөйлүү жерлер бар го кирдеген. Ошол боюнча чаралар жүргүзүлөт да, оңдоо, түздөө боюнча. Биз абанын кирдүүлүгүн азайтыш үчүн ушул иш-чараларга барабыз. Элге маалымат беребиз. Андан кийин Кудай буйруса канча мисалы 100% десек, абанын кирүүлүгү бул мыйзамды кабыл алгандан кийин хотя бы 70%ке түшүрөбүз деп конкретно жооп бериңизчи. Канча процентке түшүрөбүз ушул мыйзамды кабыл алгандан кийин абанын кирүүлүгүн Бишкек шаары боюнча? Бир 80ге түшөбү, бир 70ке түшөбү, же 50ге түшөбү, же такыр түшпөйбү? Эми түшкөнгө аракет кылабыз. Азыркы күнү Биз кандай аракеттерди кыласыңар? Бизде мамлекеттик комиссия азыр иштеп атат. Рабочая комиссия. Сиздин мамлекеттик комиссияны сураган жерим жок. Мен айтып атам, бул мыйзамды биз кабыл алып берсек, мен азыр үндөшүм керек эколог катары кесиптештеримде. Ташбаев, мисалы Аршек Ташбаевич ойлонуп атат. Султанбай Абдрашев ойлонуп атат. Акбөкөн Дүкөнчү ойлонуп атат. Мен эколог катары буларга эмне деп айтышым керек азыр? Жолдош депутаттар колдоп берип койсоңор, абанын кирүүлүгү Бишкек шаарында 90%ке түшөт деп айта аламбы, же 80%ке, же жөн эле айтамбы? Биз иш-чараларды жүргүзөбүз, ха-ха-хи-хи кылабыз деп айтам. Кандай эмне дейбиз? Иш-чаралар жүргүзүлөт. 70%, 50%ке түшүргөнгө аракет кылабыз. Мен азыр айта албайм да. Бирок иштер жүрүп атат. Кабинет министрлиги. Жана өзүңүз баяндооңузда айтып кеттиңиз, кечиресиз. Өзүңүз айттыңыз го. Биз ошол булгануучу жерлерди барып токтотоб, алмаштырганды талап кылабыз деп мен окудум ошону. Бар да эми, ошону айтпайсыз. Султан Абдрашев, аксакалсыз да сиздин тажрыйбаңыз көп.
Бұларда план жоқ та. Бұл мыйзам алынсачы. Мыйзам алынса, ақ босоғодағы источник загрязненияға барып, елдер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн 100% сол источник загрязнения 60%-ке түшөт. Бишкекте Ош шаарында моун түшүндүрмө иштерин жүргүзгөндөн кийин, моун аккредитация кылгандан кийин элдин довериясы 100%тен 150%ке чыгат. Бул жер момундай деп бул мыйзамды мындай бир план, стратегияга байлаш керек да. Аны кантип менен силер алып келген мыйзамды кабыл алып берип атабыз. Загрязнение боюнча жөнүнө могу Париждеги соглашениени аткарыш керек. Же могу өкмөт башчысы бизге берди эле, мынтип эле коеюн деп эле алып келбеш керек да мыйзамды. Бул мыйзамды кабыл алып келсеңер, канттагы цемент шифер заводу, чүй, кант, Бишкекти азыркыга чейин кирдетип атат, ошол кирдетпей калат. Акбөкөн дүкөнчү айтканда, ал жерге фильтр койгузабыз деш керек да. Бишкекти эки нерсе аябай кири акыбалга алып келет. Бирөө ТЭЦ Бишкек менен, экинчиси кант цементный шиферный завод. Ишенбесеңер жүргүлө, мен бир күн ошо көргөзүп берейин. Момундай бойлоп, сойлоп жүрүп отуруп Бишкектин баарына келет ошол канттан чыккан. Акчалатып аны айттык. Ушул мыйзам кабыл алынса, өндүр мына абанын 3-4 эле мындай критерий булгайт. Бирөө өндүрүш, бирөө машинелер, бирөө антропогендик адам баласы. Өндүрүш, Кантский цементный шиферный завод. Конкретно булгап атат чүй менен Бишкекте. Бишкектец айтса укпай атасыңар, анда ой канча кырылыштык. Ишенбейт да, ишенбейт. Баягы немеге чейин Бишкек таптаза болуп калган, чынын айтайын. Аварияга чейин. Авариядан кийин кара кечен жага баштадык, кайра Аллаху акбар. Ушул мыйзамды кабыл алсак, экинчи окууга чейин конкретный мага айтыңыздар. Моурекилерге, моуларга таасир берет. Ошондо абанын кирүүлүгү Бишкекте, Ошто, чоң шаарларда, Караколдо да пайда болуп калды. Ошто да пайда болуп калды. Оштуку бирок Бишкектикинин апасына асты менен кетип атат. Ушуларды айттыла, кантта момча процент конкретно айтыңыздар, мага түшөт деп. Силерге авансам азыр колдоп берем айтып. Экинчи окууга келгенде конкретно бизге айтып бериңиздер келип. Бишкек шаарында, шаарларда, өрөөндөрдө абаныкы момча болот, момдай нерселерге таасир тийгизет деп. Рахмат. Сунуштагы урматтуу отдел Бишкек шаары менен Ош шаарында мерин эметип койгула. Жардын пайызын айтып атпай, Ош шаары боюнча депчи. Эми эки мамлекеттик шаар болгондо экөөнү бирдей чакыралы. Муну биз жана сунуш менен киргизип өтөлү. Кийинки суроо үчүн Жаныбек Султановичта. Рахмат, Аманкан Батырбекович. Менде мындай суроо, биздин бүгүнкү мыйзамыбыз, бардык аракеттерибиз, биздин адам затынын ден соолугуна байланыштуу нерселер болот да, бул абанын булганышы. Ошол абанын булганышынын кесепетинен кандай оорулар пайда болду деп суроо билет элем да. Санап станциясылар барсыңар да, ошого жооп берип койсоңуз. Саламатсызбы? Шахматова Нара, Изилдөө институту, Национальный институт общественного здоровья. Бул бир эле ушул абанын бузулушунан ушундай оорулар чыгып келди деп айта албайбыз. Бул жакта көп түрдүү факторлор бар. Буга тамак аш дагы кирет, буга абанын бузулушу дагы кирет. Мындай айтканда изменение климата деп да айтабыз. Ошолордун баары кирет. Бирок биз Министерство здравоохранения Кыргызской Республики в 2021 году приказом Минздрава была создана рабочая группа, которая разработала план по изучению загрязнения, по изучению влияния смога и загрязнения атмосферного воздуха города Бишкек и 2 районов Чуйской области. И на этом
значит, согласно этого плана были собраны и проанализированы данные по заболеваемости. Это болезни органов дыхания и болезни системы кровообращения. Болезни органов дыхания – это бронхиальная астма, бронхит, пневмония. И если смотреть по болезням системы кровообращения, это была ишемическая болезнь и гипертоническая болезнь. И по данным результатов было установлено, что заболеваемость пневмонией, бронхитом, бронхиальной астмой и аллергическим ринитом в разных районах города Бишкек были различны. Но если сравнить, то в 2018 году эти показатели были намного выше, чем по сравнению с 2022 годом. Менде мындай суроо, башка областтар боюнча ушул оорулар силер азыр айтып атасыңар, эми мындай биз бул абан булганыш менен оорулардын келип чыгышын толук айта албайбыз деп атасыңар да. Анда бул мыйзамдын не кереги бар? Эң негизгиси биз адамдын өмүрүнө, мындай ошо дем алуусуна абан булганышы баары адамдын өмүрүнө таасир берип атат да. Ошон үчүн силер иштешиңер керек да. Силер 2 ай мурун эле, 1 ай, 2 ай болуп калдыбы? Баягы бир токтомдо биз кабыл алган токтомдо ошо сиздердей ушул оорулар боюнча аныктама бергиле деп жазылган экен. Санэпидстанциядан сураганда биз аны деген кыла элекпиз, 3-4 жыл керек бизге, өлчөй элекпиз деп жооп бергенсиңер да. Мына 1 айдан келип сиз башкасы келип алып сиз жооп берип атасыз. Анан сиз же өзүңүз эле айтып атасыз бул нерсени. Же уже өлчөп бүтүп аныктап бүттүңүздөрбү? Чоң рахмат. Сурооңузга мындай айтканда, страны, каждая страна имеет свой индекс качества, качества воздуха, air quality деп коебуз. Мисалы, бул население, они могут получить информацию об уровне загрязнения атмосферного воздуха. Анарагыды куна. Же кыргызча жооп бериңиз, же орусча жооп бериңиз. Жарымы кыргыз, жарымы орус айладай. Эмне деп жооп берип атасыңар? Кечиресиз, мен бул жакта мен биринчи жолум, ошон үчүн орусча. Канча жолу болбосоңуз дагы, же мындай түшүнүктүү жооп бергилечи. Эми биз эл карап отурат да. Я здесь хотела отметить, что жители стран могут получить информацию по уровню загрязнения воздуха и его влияния на здоровье населения, и в связи с этим, значит, оно приведет к снижению риска развития заболевания и увеличению продолжительности жизни. Бишкекте негизи акыркы учурларда билесиз, аллергия оорусу аябай көбөйдү да. Шуну деген аныктап койсоңуздар болмок. Такыр биздин токтом кабыл алып бергенбиз ушу санэпидстанция силерди аныктагыла, загрязнение воздуха кандай адамдын ден соолугуна таасир берип атат дегенбиз. Ошону аныктай элексиздер да, кайсы оору. Балким Бишкекте көп, Ошто аз, көлдө аз, мындай силердин датчиктери силердин жанагы көрсөткүчтөргө жараша силердики дагы ошондой иштеш керек да, силердин да маалыматтарыңар. Анан силер мындай общий эле бир стандарттагын алып алып эле, статистиканы алып алып эле жооп берип атасыз да биякта. Ал боюнча мындай жакшылап даярданып, ушул боюнча иштесеңер жакшы болот эле да. Биз токтом кабыл алып бергенбиз, билесиздерби ошол боюнча аныктагыла деп. Загрязнение воздуха ошо адамдын ден соолугуна таасир берүү ооруларды аныктагыла деп. Маалыматыңыз барбы ошо токтом жөнүндө? Жок. Жок да ошону иштегиле, силерде бар. Силерге токтом барган, ошону баргандан кийин жумушуңузга баргандан кийин ошону карап, анан ошо гидромет мененби, минекология мененби иштесеңер жакшы болот эле да. Анан кийинки суроо, мен бул мыйзамды колдойбуз. Негизи биз силер азыр айттыңар, баягы датчиктердин баары гидромет өзүбүздүкү 50 датчик, калгандары МПОшниктердин датчиктери. Бирок МПОшниктер силерди жеңди да негизичи. Жеңип Кыргызстандын эң самый грязный воздух боюнча таза, абасы таза эмес деп международный уровеньге алып чыгып кеттик, рейтинг боюнча биринчи орундорго чыгып кеттик да.
бул уже ошо эмпошниктердин жеңгени дегенди түшүндүрөбүз да. Бүгүнкү күндө да ошолор жеңгендин максатынан ушул мыйзамды алып келатасыздар да. Анткени туура эми алар деле балким туура жеңип туура нерсени кылып атышат. Бирок бул мыйзам өткөндөн кийин сиздер жанагы ушул экология, боздук маселеси боюнча международный уюмдар, финансовый уюмдар, фонддор бар билесиздер. Ошого шайкеш келтирип анан кийин акчалар келиши мүмкүн. Ошол эмпошниктерге алдырып ийбей, жедирип ийбей силер жакшылап иштерди кылгыла ушул мыйзамдын аркасы менен. Мен бул мыйзамды түшүнүп эле атабыз. Бул международный конференцияларда талкууланып Кыргызстандын воздухун тазалаш керек маселеде анча-мынча мыйзамдарыбыз жол бербей атат да. Анан ушул мыйзам менен толуктап кийин бирок кайра эмпошниктерге утулуп калбагыла да. Келгенден ошо финансын жакшылап көзөмөлдөп, сиздер айткандай ошо кантта цемент завод болобу, кайсы жерде болобу, парктарды уюштуруш керек. Азыр көрүп атасыңар, жанагы финансовый фонддор ошо аба боюнча кээ бир парктарды парк уюштурган үчүн акчалар төлөп берип атат. А биз Кыргызстан ала албай атабыз эми. Ошону ачык эле айткыла да, мына ошолорго жараша мыйзамдарды шайкеш келтирели. Анан кийин ошо эмпошниктердин колу менен ошолор менен кетип калып, акчалар мындай максатсыз пайдаланып кетпесин деген ойду айтып атам да. Ошо мыйзамды да көзөмөлдөп, акчасын да көзөмөлдөп, булактарда, финансовый булактарды ачканга жол ачып берет да. Рахмат. Ушу көзөмөлгө алгыла. Рахмат. Мен bir-iki soru keteyinçi, бүгүнкү күндө абанын сапатын индекси кайсы өлкөлөрдө колдонулат? Жаңы эле айтып кеткендей, СШАда, Канада, Европа бирлигинде, Индияда, Кытайда ар бир өлкөнүкү ошо өзүнүкү колдонулат. Рахмат. Анан да ödese жооп берчи, азыркы учурда абанын өлчөө сапатын кандай жүрүп жатат бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө ошо Кыргыз гидромет тарабынан өлчөнөт. Анда Кыргыз гидромет жооп берип койгулачы. Бүгүнкү күндө атмосферанын абанын болгонусунун деңгээлин суратасыз? Да. Бигай Малипова, Кыргыз гидромет. Бүгүнкү күндө атмосфералык аба Бишкек шаарынын атмосфералык абанын болгонусунун деңгээли предельно допустимый концентрация, чектөө деңгээлдеги концентрациялардан 2 эсе 3 эсеге чейин жогору жана айтып кеткен диоксид азота, ал эми формальдегид, ал эми диоксид серы, күкүрт кошкучкылы болсо нормативден жогорулаганы байкалган эмес. Ошондой эле PM2,5 катуу бөлүкчөлөрү боюнча мен тактап берейин. PM2,5ды азыр датчиктерден тактап берейин. Кенсе бүгүнкү күнү орточосун чыгарып тактап сизге жооп берип коеюн. Бишкек шаары боюнча орточо. Датчиктер көп да, ар бири ар кайсысын көрсөтөт. Мен азыр топтоп туруп сизге жооп берейин. Эми бул маалымат элге жеткизели да. Мен ошол үчүн сурап атам. Анын негизинен эми урматтуу депутаттар, урматтуу жаратылышын экология министри Асел Кадыржановна, бүгүнкү биздин коллегаларыбыздын көп сунуштарын уктуңуздар. Негизинен биз ушуну туура деп мен да колдоп атам. Мына Акбөкөн Дүкөнүч туура айтып кетти. Мына фильтрлерди бүгүнкү өндүрүшкө жасасак, өзүбүздө жасасак болмок. Канчадан экологиялык акчаларыбыз бар, келип атат, донорлордун акчаны алып атабыз, бирок бир да астыга жылган жерибиз жок. Фильтрлер жылдап алмашылбайт. Муну да мындай кемчиликке жатышыбыз оюңарга алсаңыздар, министрге айтып барыңыздар бул маселени. Бул чечиле турган маселенин бири. Анан коомчулукка маалымат деп жатасыңар, но бирок силер бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик менен иштешкениңер аябай начар. Жергиликтүү бийлик менен эч ким иштешкен жоксуңар. Эми бул жерде мына райондордо акимият бар, анан ар бир айыл өкмөттөрү бар. Алар менен ушул элге маалымат жеткизишиңер керек да. Силер 6 киши келсиңер, 6 киши менен эмнени жеткизип атасыңар? Саясатын силер алып барып келсиңер. Бюджетте өзүңөрдүн колуңарда экен. Анда жергиликтүү бийлик менен иштешпейсиңер жакшыраак. Мен эми Бишкек шаарын түшүнөйүн, туура айтайын. Чүй областын түшүнөйүн. Но бирок башка тетиги Нарын, Чаткал, тетиги Каракулжа деген деле бир ой деле жок. Сенин бир да службаңар бар ошол жерден бир жумуш алып барган жок жергиликтүү бийлик менен.
Бул өзүңөрдүн кемчиликтиңер. Андан чыгарып айтып кеттиңер жанагы Минздравга да шылтап коюп атасыңар. Саясатын силер алып барасыңар да. Көзөмөлү да силерде да. Мына балбазар туура айтып кетти мына. Саясат алып барасыңар, кайра өзүңөр көзөмөлүн кыласыңар. Бул эмне деген жумуш? Туура эле айтып атат, сын пикирлер бүгүн туура айтылды. Мунун баарын бир өзүңүздөр алып койсоңуздар, тиги эмеде анан дайыр сууш киргизели, отдел жазып койсоңуздар, жана эки буну бүгүн концепциясын колдоп берсек, жыйынга алып чыкканда эки мэрди кошсулар, ошол жерге Минздравдын өкүлүн чакыргыла, анткени мынакей Жаныбек Султанович аябай туура маселени көтөрүп кетти. Ошол жеринен ошол жана чыккан токтомдорго да жооп берсе деген ойда. Минздравдын өкүлүн дагы чогуу чакыралы, ошол жерден жыйындан чогуу карайлы. Анда урматтуу депутаттар, концепциясын биринчи окууга добушка коем, добуш берип койсоңуздар. Сунуш, да, сунуш. Сунуш кылайын. Сунуштун алдына мына Балбак Зарлыкович аябай эле Асель Кадыржанова тепкиледи. Качан муну жасайсыңар, аны жасайсыңар деп. Анан Балбак Зарлыкович өзү туура айтты, бул системдүү проблема. Анан бул Асель Кадыржанованын мындайча айтканда ыйгарым укугунун деңгээлинде чечиле турган нерсе эмес да. Андай решенияларды бул киши кабыл албайт да. Ошондуктан бул суроолордун баардыгын мен ойлойм, Акылбек Жапаровго бердиңиз деп ойлойм. Анан кийин пока пландоо системасын өтмөйүнчө, бул мындай айтылган сөздөрдү, жанагы проблемалардын баарын планга жаткырбаса, ким эмне кылышыны жазылбаса, кантип аткарылат ал? Ошондуктан жана стратегиялык биз жазган пландоо жөнүндө мыйзамыбызды Садыр Нуркожоевич вообще бекер кайтарды да. Болгондо дагы максатка ыңгайлуу эмес деген формулировка менен кайтарылып атат да. Вот стратегиялык пландоодун эгер закон өтсө, ал жерде эмне болмок? Биринчиден 1 айдан баштап 5 жылга чейин бүт ким эмне кылары так жазылган да. Ошондон кийин 1 айдын ичинде эле ким кандай иш кылып атканы билинип калат. Анан ал так жазылгандан кийин монитор контроль оңой болот да, талап каттуу болот. Анан аны бузгандан кийин жоопко тартылат конкретно. Понимаете? Анан самый главный баягы бөлүнгөн акчалар бүт бардык максаттуу, даректүү болуп калат да. Аны эч жака бура албайт, уурдай албайт. Ошондуктан мен ойлойм, мен дагы бир жолу Садыр Нуркожоевич берди расмий кайрылып кетем. Жанагы биздин сунуштаган мыйзамыбызды стратегиялык пландоо жөнүндө кайтарып алып, ошону колдоп берсе жакшы болот эле. Сунуш. Сунуштун алдынан суроодо жанагы индекстен жок, сунуш эле. Азыр бир суроо берип алайын, анан кийин ошого жасыну. Сунуш уже суроо бүтүп калды. Азыр 1 эле минут. Жанагы индекс деп атпайсыңар, ошонун критерийлерине жазганга канча убакыт керек силерге? Биз деген ошо бир 2-3 ай керек го. Понимаете, бу жерде мындай да силер айтып атасыңар. Азыр дейт мантип индекстен түшүнүктү киргизип алалы, анан кийин критерийлерин биз жазып беребиз деп атасыңар. А биринчи критерийлерин жазып туруп, анан кийин алып келсеңер болбойбу? Ушундай критерийлер менен биз индексти киргизип атабыз, ошол түшүнүктү киргизип, ошол критерийдер менен. Андай болбойбу? Болбойбу? Жок, ал иштер уже анда хорошо, концепциясын биринчи окууда колдойлу. Анан кийин экинчи окууга жана критерийлерин жазып келсин деген сунушум бар да. Ошондо анан кийин так болот. Ошондо дагы мындай салыштырма кылып келсе, мисалы критерий биздин индекстин критерийлери, Американыкыны, дагы бирөөдүкүнү, ошондо бир 2-3 мамлекеттин салыштырмасын алып келсе, ошондо дайым болот да, канчалык жакшы бизге, канчалык ыңгайлуу. Ошону жазып келсеңиздер экинчи окууга депчи. Ортодон 2 ай өтсө эмне шашылыш эмес да. Так эле индекстер бар го. Жок, биз регламент менен иштейбиз да барыбыч. Муну регламент менен муну алып чыгабыз да концепциясынан кийин. Эми регламент деп эле чала пучук бирдекени алып чыга беребизби? Алып келсиңдер. Индексти алып келсиңдер. Давайте. Ошондой сунушум бар, ошону киргизип койсоңуздар. Ошол сунуштан колго. Так, сунуш берүү үчүн Жаныбек Султанович. Аманкан Батырбекович, азыр сиз бизге элибизге маалымат беребиз деп атасыздар. Анан мен айтат элем, ол
сотовый уюлдар менен, телефондук уюлдар менен, Мегаком, Ошка, Билайн сыяктуу уюлар менен иштешсеңер, ошолор аркылуу жеткизсеңер силерге жеңилдирээк болот го деген сунушту айтат элем да. Ошо Минздрав менен чогуу санап станция баарыңар кайсы жерде загрязнение воздуха көбүрөөк болуп атат, өлчөмү көбүрөөк, 1 саат, 2 саатта муякта чыгып багыла мынчалык ооруга коркунуч бар деген сыяктуу маалыматтарды берсеңиздер да, ушундай жеткизсеңиз деген сунуш. Ошол телефон аркылуу азыр элибиздин баарында телефон бар да азыр. Анан силердин азыр 6 кызматкер маалымат кантип жеткизмегиле, ошон үчүн ошо сотовый операторлор менен да иштесеңер. Рахмат. 6 эле кызматкер эмес, биздин жер Жаңаны айткан жерибиз жок азыр. Сунушту кабыл алалы, андан кийин анар кетели. Анда урматтуу депутаттар, атмосфералык абаны коргоо жөнүндө Кыргызстандын мыйзамын өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу концепциясын биринчи окуудан добушка коем, добуш берип койсоңуздар. Сунуштарды эске алып. Макул, каршы жок. Анда рахмат Асел Карыжанына. Рахмат барыңыздарга.